Урматтуу жамаат, Аллах Таалам баарыбыз ушундай жамаат менен шам намазында окуганга мүмкүнчүлүк бериптир. Көптөн көп шүгүр кылабыз, чексиз шүгүрлөрүбүздү билдирмекчибиз. Азыр бүгүн эми дароо суроо жоопко кирише берсек, эки суроо келген. Ошол биринчиси мазхаб башчыбыз улуу имам, чоң факих, үммөттүн факих адам болгон имам Абу Ханифа рахимахуллах түнкүсүн 40 жылга жакын бир топ жыл убакыт бир даарат менен дааратын сактап, уктабастан, дааратын бузбастан ибадат менен өткөргөн кээ-бирлери жалган дейт. Кээ бир өзүбүздүн эле ошол мазхаб тутунган адамдардын кээ бирлери муну мындай бир санады. Бул окуянын чын жырчасы алсыз, мындайча айтканда акыйкатка коошпой калат деген сөздөр болуп аткан экен. Биринчи ошол маселеге токтолобуз. Анан экинчи маселе өткөндө жолдон сурап калышты. Балам ушул эфирге чыксаң азыр жооп берсең деле болот, кийин эфирден деле айтсаң болот деп бир аксакал киши. Анда макул десеңиз эфирден жооп берейин, жалпы элге пайда болсун. Тарыхта бул жазылып калсын десем макул дейт. Жанагы дуа кылганда эмне үчүн бетке сүртөбүз? Билебиз ал нерсени, бирок мунун бир даанышмандык камтылган сырлары кандай деп аксакал суроо берди. Анан ал кишинин суроосун Аллага шүгүр китептен тапканда бир чоң байлык да бул. Ага дагы азыр китеп менен жооп беребиз. Биринчи, мазхаб башчыбыз улуу имам Абу Ханифа рахимахуллах ва рудвануллаху таала алейхи чындап эле түнкүсүн кандай ибадаты болгонбу, же мындай бир ханафилер эле муну апыртып жазып койгонбу деген маселе да. Китеп баарыбызга өкүмдары болот. Окудул жуман. Мындайча айтканда, фи манақибил имам ал-Аъзам Аби Ханифа ан-Нуъман деп Мухаммад ибн Юсуф ас-Солихи деген чоң бир алым өткөн. Кызыктуусу бул киши Шафии мазхабынын өкүлү болот. 942 жылы хижратта кайтыш болгон 10-жылдын алымы. Бул кишинин атын эстеп калыңыз. Илим окуган балдар бар. Мухаммад ибн Юсуф Солихи. Кандайча? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны бар го, өмүр таржымалы туурасында эң кенен энциклопедияны ушу алым жазган. Субулул худа ва рашад фи сирати хайрул ибад. Аллах жараткан пенделердин эң Аллахка сүйкүмдүү жакыны болгон Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын эң кеңири баяндаган туура жол деп ушунчалык чоң энциклопедия жазган. Бул киши тарыхчы болот, мухаддис болот, өтө чоң алым. Ушу киши көп жерлерде баса белгилеген. Ушуну мен окуп берейин, мынакей. Атайын сызып да белгилеп да койгом. Адатта эмне үчүн мен Шафии мазхабтагы алымдын биздин имам Абу Ханифа рахимахуллахка өмүр таржыма китебинен баштап атам. Анткени бөлөк мазхабтагылар адатта улуу имамдардын өмүр таржымалына токтолгондо эң керектүү гана сахих, тастыкталган гана маалыматтарды жыйнайт а кишилер. Мындай суу кечпеген, акыйкатка коошпогон маселелерди искирбейт а кишилерчи. Анан бул киши тарыхчы, чоң мухаддис, бүт сын электен өткөн гана такталган маалыматтарды алып келет. Биринчи караңыз. Qala al-Hafiz Abu Abdullah az-Zahabi. Имам Zahabi башында мазхаб карманган эмес, бул киши Ибн Теймия шейхте ээрчип эметкен да. Кийин бирок кайра Шафии мазхаб карманып кайткан чоң мухаддис алым бул киши. Ибн Хаджар Асқалани рахимахуллахтын окуучуларынан бул эсептелет. Хадисте чоң алым. Имам Zahabi муну мазхаб тутунгандар дагы, мазхаб тутунбагандар дагы моюндайт. Неге дегенде бул киши Мизанул И'тидал, адилеттүүлүк таразасы деген өмүр таржыма китеп жазган, көптөгөн алымдардын өмүр баянына токтолгон. Бардыгын моюндайт да. Ошол имам Zahabi эстеп калыңыздар. Имам Zahabi эмне деп атат, көңүл буруңуз. Имам Абу Ханифа рахимахуллах боюнча айткан тарыхта таамай таасын сөзү бар. Биздин имам боюнча. Имам Абу Ханифа эмне дейт? Qad tawatara qiyamuhu al-layl wa tahajjuduhu wa ta'abbuduhu. Имам Абу Ханифа рахимахуллахтун түнү бою уктабай тахажжуд намазын окугандыгы калтырбай, көптөн көп ибадат кылгандыгы бул мутаватир хабарлар менен келген деп атат. Мутаватир деген сөз түмөндөгөн адамдар. Бир же эки адам эмес. Ошол ал кишинин заманасындагы бир топ адамдар андан кийин бүгүнкү күнгө чейин, мындайча айтканда имам Zahabидин убагына чейин бир топ аалымдар, бир канча аалымдар бир ооздон бул киши шунчалык бир ибадаткөй деп баса белгилеген деп атат. Андан кийин Хатибул Багдади деген Багдадтан чыккан чоң тарыхчы адам бар. Бул киши да тарихи Багдад деп Багдадтын тарыхы боюнча бир 20 томдон ашык китеп жазган. Менде бар, Аллага шүгүр, Египетте бирок бияк келе элекмин. Тарых китепте бул дагы тоң тарыхчы мухаддис. Ошо киши айтып атат. Кан Абу Ханифа рахимахуллах экинчи аалымдын көөлүгү да бул азыр.
Ханафи мазхабтан эмес, бөлөк алымдардын көбөлүгү болуп атат. Кан Абу Ханифата юсаммал ватид мин касрати қиямихил лейл. Имам Абу Ханифа рахимахуллах түнү уктабай көбүрөөк ибадат кылган себептен бул кишини алымдар заманасында доорунда казык деген лакапты чыгарып коюшкан дейт. Ватид деп арабчада айтканда казык. Ва жаалнал жибала аутада. Куранда келет го, биз тоолорду казык кылып катырдык дейт. Анткени жердин курамда магма бар, ал нерсе жылып турасыз, билесиз. Ошону жер жылып кетпесин, жер силкинип, күрсүнүп калбасын деп, ошону катытыш максатта казык орноткон. Имам Абу Ханифа рахимахуллахту заманасындагы залкар алымдар бул казык деген ат койгон да, илимден сырткары. Илимдүү кемеңгер деген нерсе. Эмне үчүн десе, түнү көп уктабай казыктай катып ибадат кылгандык үчүн. Жөн эле мындай бир канча намазды окуп турган кийин уктап калган адам казык деп аталбайт. Адатта окшоштук болуш керек. Салыштырууда казык деген бекем кагылган. Туурабы? Бекем казылган нерсени биз казык дейбиз. Экинчи алымдын көбөлүгү. Үчүнчү кайра эле караңыз. Равал Хатиб деп атат. Хатибул Багдади. Ан Яхья ибн Айюб аз-Захид. Ошол алтын доордо табийиндердин доорунда өмүр сүргөн такыба адам айтып атат. Захид, эң көп такыба адам. Кала кан Абу Ханифа ла янамул лейл. Бул үчүнчү кабар. Имам Абу Ханифа рахимахуллах түнкүсүн уктабайт эле дейт. Имам Абу Ханифа түнкүсүн уктабайт эле. Кан Абу Ханифа ла янамул лейл. Түнкүсүн уктабайт эле. Эмне? Ибадатка арнайт эле түндү деген сөз. Түндү ибадатка, ал эми күндүзгү күнүн адамдарга, илимге, билимге, окуучуларына арнайт эле. Дагы бир хадис келип атат. Хафс ибн Абдуррахман деген алым айтат. Кана төртүнчү алымдын көбөлүгү, азыр эсептеп кете бересиз акын. Кана Абу Ханифа рахимахуллах, мазхаб башчыбыз имам Абу Ханифа, кана юхьил лейл дейт. Түндү уктабай өткөрөр эле дейт. Түндү эмне менен уктабай өткөрөт эле? Би кыраатил Куран, Куранды окуу менен. Түндү Куран окууга арнап койгон бул киши. Билесиз да, Куранды толук жаттаган хафиз адам болгон. Кантип шашпай туруңуз, фи ракатин бир рекетте окуп бүткөн Куранды дейт. Мындайча айтканда, би кыраатил Куран фи ракатин. Бир рекетте, мындайча айтканда, бир рекет намаз жок да. Жалпы 2 рекет дей турган болсок, ошо 2 рекет намазда Куранды хатым кылып бүткөн деп атат. Кудай бир убактысына береке бергенде, элестетиңиз. Шашпаңыз, канча? 30 сана, 30 жыл ушул амалын токтотпой аткарган деп атат. Бул кишинин кабар 30 жыл. Азыр 40 жыл деген дагы келет. Бул кишинин илиминен дагы ушундай карасаңыз, илим эмал уникалдуу, ал сөз жок. Ибадаты, жана айтып атышпайбы? Мен эң баа кыжаалат болуп кеткен себебим, ал киши балким билбей калдыбы, эмне болду билбейм, кээ бир адамдар ошол жок бул сахих мындай тастыкталган маалымат эмес деп атат да, жок, тастыкталган маалымат бул. Андан кийин Зафир ибн Сулайман 5-нчи. Мага ручка берип коесуздарбы? Калем сап. Кечиресиз. Кечиресиз, сиздин эмгегиңизди баалап эметели. Мына азыр алымдардын көбөлүгүн эсептеп отуруңуз мына. Бул 5-нчи алымдын көбөлүгү. Зафир ибн Сулайман деген алым. Бул ар кайсы алымдар болуп атат. Ар кайсы мазхабтын өкүлдөрү болуп атат да булар. Кызганыч менен же жалган айта албайт. Эмне дейт? Кала кан Абу Ханифата, имам Абу Ханифа дейт. Юхьил лейл би ракатин яқрау фихил Куран. Түндү Куран окуу менен тирилтип өткөзөр эле дейт. Түндү уктабайт эле. 6-нчы алым. Асад ибн Амр деген чоң алым бар. Кала ошо киши айтып атат. Бул кишилер жанында шакирт болуп түшкөн адамдар да, Асад ибн Амр деген чоң алым. Салла Абу Ханифата фима хуфид алейхи дейт. Имам Абу Ханифа рахимахуллах салат аль-фажр багымдат намазыны би вудуи салатул иша куфтандын даараты менен кечки намаздын даараты менен багымдаттын намазын бузбай окуган 40 санатан 40 жыл ичинде деп атат. 40 жыл бою куфтандын даараты менен багымдатты окуган. Факана, карап туруңуз, эмне кылат эле, кантет эле? Факана амматул лейл, факана хуа болот, ошондо амматал лейл болот. Факана амматал лейли яқрау жами'ал Кур'ани фи рак'атин вахида. Ошол түндүн көпчүлүк бөлүгүндө деп атат. Бир рекетте Куранды баарын окуп бүтөт эле деп атат. Бир рекетинде. Куранды окуп бүтүп, анан калганында эмне кылат эле? Калганында кыска сүрөсүн башкасын окуйт эле. Ва кана юсмау букауху бил-лейл хатта ярхамаху жирону. Ошентип түнү Куранды окуп атканда жана бир рекетинде. Ушу Куранды баардыгын окуп атат да бир рекетинде. Ушул түнкүсүн намаз окуп ушунчалык ыйлап окуйт эле, кошуналарын боору ооруп кетет эле ага дейт. Илгерки учурда азыркындай эмес, багындай мындай карапайым турмуш кечирилгенден кийин жанагы дубалдан башкадан угулуп деле калат да. Угулуп калат.
Ошентип кошуналар кадимкидей ага мындай бир боор оруп ырайымы түшүп кетер эле дейт. Ва хуфид алейхи, бул алымдан бизге жетип келген так маалымат бар болот. Аннаху хатамал Кур'ана фил мавди аллади туфия фиhi 7000 марра. Муну бул ылдый жакта Абул Вафа Мухаммад Афгани деген Афганистандан чыккан Абул Вафа деген чоң ханафи алым чыккан кийинки доорда. Бул жанагы Шейх Каусари, Шейх Мухаммад Абдул Фаттах Абу Гудда рахимахуллахтан алдыныраак. Абул Вафа Афгани деп Афганистандан чоң ханафи алым чыккан, илим жааты. Биз илимди айтып атабыз. Анан ошо киши мына ушул маалыматка мындай бир шек күмөнүн астында жазыптыр. Кайсы? Имам Абу Ханифа рахимахуллах түрмөдө кайтыш болду го. Кээ бирөөлөр уруп дейт, кээ бирөөлөр уу берип дейт түрмөдө. Мындайча айтканда мен муфти болбойм деген да, муфтиликтен баш тартып кайтыш болгон. Неге десе, ошол убакыттагы бийлик муну муфти кылып туруп Имам Абу Ханифа рахимахуллах ал кишинин оозу менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан укум тукуму келе жаткан ошолорду өлтүрүп жок кылып кыруу үчүн, кысмак алуу үчүн бул кишинин фатвасы менен жок кылмак да. Молдонун оозу менен жок кылмак. Анан бул киши ушундан баш тарткан. Кантип мен кыяматта кабырда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөсүнө ошентип берип туруп бере аламын деп, ошонун айынан анан бул киши ошол жерде кайтыш болгон түрмөдө. Ошол түрмөдө кайтыш болгон жеринде 7000 ирет Куранды хатым кылып окуп бүткөн деп атат. Бул жерде бирок аманат үчүн айтып коелу, аманат үчүн. Абул Вафа Афгани деген чоң алым айтып атат. Бул жерде максат дейт. Валааллал мурад негизи максат минху ушул жерде айткан. Ал мақам аллади фарақаху ахира маррат хина шухис ила Багдад. Багдадтагы келген жери десек туура болот дейт. Бул ба Куфада болгон Имам Абу Ханифа. Куфадан Багдад, Ирактын чоң шаарына сүргүнгө алып келинген. Сүргүнгө алып келген ошол Багдадтагы жалпы жерин десек болот деп жалпылай айтып атат да бул. Бирок канткен күндө деле Куранды ушунчалык көп окуган адам болгон. Андан кийин 6-чыга бар, 6-чы деп жазабыз. Ваqa rajulun min ahli al-Kufah fi Abi Hanifa дейт. Куфадагы бир илимден бош жүргөн, алыс жүргөн бир адам Имам Абу Ханифаны жамандап калды дейт. Бул Имам Абу Ханифа ушундай деп кызганыш да. Кызганычтын аягынан жамандап калганда көңүл буруңуз. Ким жооп берип атат ал адамга? Адепке чакырып атат. Фaqala lahu Абдуллах ибн al-Мубарак. Абдулла ибн al-Мубарак чындап эле берекелүү адам рахимахулла, мазхаб кармангандар дагы, карманбагандар дагы моюндайт бул кишини. Эч ким жалгынга чыгара албайт. Ошондо Абдулла ибн Мубарак ушундай бир күрөө тамыры шишип, көзү кызыл канталап, мындайча айтканда ачуусу келип, ушундай жаалы чыгып, монтип айтып атат. Вайхак. Илеп белгиси менен баягы шарттуу белгилер бар го ачуу келгенде. Вайхак. Сен жамандык көрүп каласың эгер ушундан тыйылбасаң деди. Сен жамандык көрүп каласың ушундан тыйылбасаң. Атакау фи рajulin ушундай бир адамдын акысына кирип сен сүйлөп атасың эгер билсең. Кандай адам? Салла 45 санатан 5 салават ала вудуин вахидин 45 жыл багымдатты таңкы намазды. Куфтандын намазы даараты менен бузбастан 45 жыл ибадат кылган адамга тилди тийгизип атасың керек болсо дейт. Имам Абдулла бин Мубарак рахимахуллах айтып атканы, илимине дагы көз илбедиң, ал кишинин ибадатында дагы көз илбедиң сен деп атат да. Элестетсеңиз. Wa kana yajmalu Qur'ana fi rak'atayn fi laylatin. Имам Абу Ханифа рахимахуллах керек болсо, түнкүсүн 2 рекат намазда Куранды башынан толук хатым кылып окуп бүткөн адам болот. Кадимкидей толук башынан окуп, хатым кылып бүткөн адам болот дейт. Анан дагы وتعلمت الفقه الذي عندي من أبي حنيفة. Мени баарыңар алым катары таанысыңар деди Абдулла бин Мубарак. Мени баардыңар алым катары таанысыңар. Ошо мендеги илимдин учугун, илимдин жалпы баарысын мен Имам Абу Ханифа рахимахуллахтан үйрөнүп, ушинтип анан факих болуп отурам дейт. Адал арамды тескеген адам болуп отурам дейт. Бул 6-чыга бар. 7-чыга бар. Суфьян бин Уяйна атын эстеп калыңыз. Бул өтө чоң алым. Алып жалаң заманасындагы өтө мыкты алымдардын көбөсү өтүп атат да бул жерде. Суфьян, 2 Суфьян болгон. Көп Суфьяндар болгон, бирок ошо Имам Абу Ханифа рахимахуллахтын доорунда 2 чоң Суфьян алым өткөн. Унутпаңыз, бири ошол Хижаз деп коет. Хижаз деп Мекке, Мадина ажылга өтөлө турган жер бар го, азыркы Саудия. Ушу Саудия тарапты Хижаз деп койгон. Андан кийин Ирак мамлекети. Хижаздан Суфьян бин Уяйна деген алым чыккан. Өтө чоң алым. Эстеп калдыңыз. Анан Куфа тараптан Суфьян ас-Саури деген чыккан. Өкөтөн чоң алым болгон. Суфьян бин Уяйна Хижаз, Мекке, Мадинадагы алым айтып атат. Эмне деп айтып атат? Хижаздагы. Рахималлаху таала Абу Ханифа. Имам Абу Ханифаны Аллах таала мээримин алып ырайым төккөн болсун.
Kana minal musallin. Yani ennehu kana kesiru salah. Allah'ın geçirgen bolsun. Ne üçün dese? Şunçalık köp namaz okuyt ele deydi. Şunçalık köp namaz okuyt, tünküsün okuyt ele. Antkeni gündüzgü günü bu kişi azı birazdayin okuyuz. Janan ilim karnagan bolçu da karаңыз. Бұл 7-ci adamdın güvölügü. Andan keyin 8-ci. Uşul ele Sufyan bin Uyeyna rahimahullah'tun güvölügü. Bu kişi aytpadık mı? Makka Madina'dan bolat dep. Karаңыз, eң ba güvö götkönün. Ma qadima Makkata deydi. Mekke'ge bir adam gelgen жоқ deydi. Qanday adam? Rojulun fi vaqtila aksara salat min Abi Hanifata. Menin zamanımda da vata. Sufyan bin Uyeyna rahimahu aytdı. Menin zamanımda Mekke'ge İmam Abu Hanifa'dan da görüp namaz okuyan adamdı görgön жоқпын deydi. Sufyan bin Uyeyna aytdı. Menin gözüm türü gözümde neçen degen alımdardı gördüm. Neçen degen oliya danışmandardı gördüm. Бирок бирөө дагы İmam Abu Hanifa rahimahullah'tan aşıp düşüp görüp namaz okuyan adamdı görbedim деп атат да. Бұл эми ошондо 8 дебейбиз, муну дагы 7 дейбиз. 7-ci адам күбөлүгү да. 9-нчу адам күбөлүгү Аби Мути деген чоң алым болгон, ошо киши айтып атат, окуучулардын бири, "Кунту би Макката" дейт. Мен Меккеде элем дейт. Ибадатка, ажылык, умрага барган элем. "Фама дахалту таваф", Каабаны таваф кылайын деп. Ал жерде чоң, эң чоң ажыры, соолугу амалдардын бири Меккада таваф кылып калуу. Ne üçün antkeni al Kaabatullah başka jerde жоқ та. Кудай сактасын, ал шияларда эле бар ал. Шияларда Карбела деп Ирактагы жерди гана ошондо өзлөрүнүн ажыгана кылып алган, бирок ал өтпөйт Кудайдын астында. Ажылык бул ошол Мекке, Мадинадагы өтүлөт да. Меккеде өтүлөт ажылык, умра, Мадинага зиярат болот. Ошол жерде Меккеде эң чоң амалдардын бири ажы умрада. Каабаны көрүп таваф кылып калуу болот. Элестетиңиз? Ошол жерде Аби Мути деген окуучусу айтып атат, мен Меккеде ажылык ибадаты менен жүрдүм эле. Фама дахалту таваф, ошон Каабаны таваф кылайын деп кирсем дейт. Фи саати мин саатли, түндүн кайсы бир бөлүгүнө кирсем дагы, илля раайт Аба Ханифата ва Суфян фи таваф. Эки чоң алымды таваф кылып, анан намаз окуп атканын көрөр элем дейт айыма. Бири ошол имам Абу Ханифа, экинчиси жанагы Суфян. Суфян бин Uyeyna да, жана ошоттун алымы. Бул ошол 8-ci алымдын күбөлүгү. 9-ci alımdın gübölügü An Hammad deyt, İbn-i İmam deyt. İmam Abu Hanifa rahimahullah'tun balası aytып atat buna. Eң çoң gübölük tuğandar. Jengem menen uul kızlarınыздың gübölügü eң çoң gübölük bolup esептелет. Анткени бул эми тамаша, бирок акыйкатка жараша да. Сыртта биз адамдар менен кандайбыз, бирок үйдө жеңем айтып коет да туғандар, сен кандай экениңдичи. Туурабы? Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аркасынан бир даялы момундардын энеси эч качан жаман айткан эмес. Тарыхта уят болуп калбайын эмес, чындыгында акыйкатта алар күбөлүк өтөт, бир да жаман сөз калган эмес. Ошондо имамдын уулу айтып атат. Уулунун аты Хаммад болгон. Бул аалымдардын сүннөтү деген болбойт, сүннөтү деген баягы тилдик маанисинде эле сүннөт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдыкы болот. Мындай аалымдардын мустахаб жакшы амалы. Өтө жакшы көргөн шейхинин атынан атын коёт. Чубак устазыбыздын тарихта баласы бар, азыр медреседе окуп атат, Абдурахим Дамулланкында. Тарих Муаз эки баласы окуп атат. Ошо тарих устазы Тарих Сардар Али рахималлах жакшы, хафизаллах жакшы көргөн. Устазда Хаммад деген устаз болгон, имам Абу Ханифа. Ошо хуббан ли устадиги, устазын жакшы көрүп баласын Хаммад деп атаган. Ошо баласы айтып атат, рахим, баласы да чоң алым болгон. Не дейт? Ламма мат Абу Ханифа рахимахуллах, атабыз кайтыш болгондо, о дүйнөгө кеткенде, Саалнал Хасан ибн Имарата ан йагсилаху. Эң такыва адам Хасан бин Имара деген алымды атамдын денесин сиз жууп берсеңиз деп чакырдык дейт. Эң такыва адамды жууп бериңиз деп чакырганда фафаала. Макул, бул биз үчүн чоң жакшылык иш эмеспи, мындай алымдын ошол денесине кирип акыркы баягындай жаназага узатардан алып жууш. Бул эң чоң жетишкендик эмеспи, жакшы иш эмеспи деп кирип жууп чыкты дагы. Фаламма гасала, жууп бүткөндөн чыгып айтты да: "Рахимакаллах, о имам, Аллах сени кечирсин" деди. Ва гафара лак, күнөөлөрүн кечирсин деп ошо кирген адам имам Абу Ханифа карап сүйлөп атат. Бүгүнкү күндөгү кээ бир туугандарыбыз муну ширк демек да. Өлүккө карап сүйлөп атат депчи. Илимсиздик бул. Анан лам туфтир мунзу саласин. Эң жакын шерик досун жуудурганы киргизиптир да ошондо. Денесин жууп айтып атат: "Аллах сени ырайын алсын Абу Ханифа. 30 жылдан бери күндүз орозону оозунда ачпапсың" дейт. Анткени адам
жаназага киргенде билинет да. Эмне үчүн мисалы адеп бул, парыз эмес, важип эмес, сүннөт эмес, мустахаб. Мустахаб адеп болот. Түнкүсүн үй бүлөлүү адамбыз, муну туура түшүнүңүздөр, кагаз короп айтайын. Эркек менен жубайы менен адан никесиндегиси да мамиле болгондон кийин гусул албай уктаса деле болот. Негизгиси багымдатка туруп гусул алса эсеп. Бирок жок дегенде деги истинжа кылып, же эң жакшысы гусул алып жаткан жакшы дейт. Эң жакшысы. Не үчүн ким билет? Балким түндө өлүм келип калган болсо, ошол таза гусул менен кетүү үчүн дейт. Бул эми кечирип коебуз баягындай жакшы амалдардын бири. Бул досу жанында жүрөт билет. 30 жыл ичи жанагындай кирип кеткен да. Орозадамдык байкалат. 30 жыл оозуңду күндүз ачпапсың. Валам татавассат яминука биллейл, оң жагың уйку көрбөптүр дейт. Башың жаздыкка жатып, оң жагың жылуу мамык төшөк токтабаптыр. Мундар байнасына 40 жылдан бери дейт. Баягындай төшөккө жатпаган деле кадимкидей билинип калат да. 40 жылдан бери уктабапсың дейт. Вакат ат'абта мен бa'дака, өзүңдөн кийинки алымдарды оор түйшүккө салып койдуң дейт. Эми ким сенде ибадат кылат, кимдин сенде илими болот? Сенден кийинкилердин бардыгын оор мүшкүл түйшүккө салып койдуң сен эми дейт. Бирөө жарым мисал, бул деген не деген сөз? Бул дегени эми кыяматка барганда мына мен пенделердин бири имам Абу Ханифа мондай ибадат кылган. Сен эмнеге мындай кылбадың деп кийинкилерди оор суракка салып коймой болдуң сен эми дейт. Фадахтал Курра. Бул өзү жана жууган адам Хасан ибн Умар жакын досу, анан баягындай Курандын илимине өмүрүн арнаган каары киши болгон экен да. Каары десе Куранды жаттап алган эмес, бүткүл кырааты менен окуган. Бул оор илим. Бизден Орто Азияда эле 2 кыргыз устаз бүтүп келген, Орто Азиядан. Бир Абдыхалык устаз көзүтүрүү, бири Имам Али Карике кайтыш болуп кеткен. Бул өтө оор илим. Ал жерге дүйнөдө аз гана Курандын университети бар, Махат деп коет, институт. Ошол жерде Куранды жаттап бүткөндөрдү алат ал жерге, элестетиңиз. Адатта бул деңгээлди байкап атасыз. Бизде каары десе Куран жаттаган адамды айтабыз го. Ал жерге Куранды алыш шарты Куранды жаттап бүтүп анан кирет. Киргенден 10дон ашык кырааттар менен окуп чыгат. Элестетсеңиз, ар бирин изилдеп чыгат. Жанагы денесин жууган адам Имам Абу Ханифа рахматуллахи жакын досу, анан кыраат илимин окуган, өтө чаңалып ошол айтып атат. Акыркы сөз: Фадахтал Курра, ушунчалык факих болуп туруп ушунча ибадат кылып атасың, Куранга өмүрүн арнаган адамдарды уят кылмай болдуң эми сен дейт. Анткени Курандын акысы оор болот экен да. Куран берилген адам түнкүсүн Куранды окубаса, Куранга мындайча айтканда саткынды, кыянаттык мамиле жасаган менен барабар болот экен да. Азыр эми деңгээл түшүп Саид Багдаш устазыбыз ошол жерде бир биздин сабакта Куран толук жаттаган балдар окуйт эле, ошолорго айткан: "Устаз күнүнө канча окуйюн?" дегенде аалымдардын сөзү бар дейт эле: "Мен қарал хамс лам янс." Бул азыр сөз сиз менен бизге эмес, Куран жаттаган адамдар үчүн. Чоң аалымдар, Ханафи аалымдар айтат эле дейт, күн сайын мүмкүнчүлүк болсо 5 пара Куран окуп турса, 100 беттен деген сөз мындайча айтканда. 100 беттен 5 пара Куран окуп турса, ал эч качан аны Куранды унутпайт дейт экен да. Бүгүнкү деңгээлди карап коюңуз эми. А кишилердин деңгээлин карап коюңуз. Бул ошол 9-чу аалымдын күбөлүгү. 10-чу аалым. Аби Юсуф рахимахуллах айтып атат. Окуучусунун күбөлүгү. Мына азыр устаздардын, досторунун, баласынын күбөлүгү келди, досунун күбөлүгү келди, эми шакирти Имам Аби Юсуф. Имам Аби Юсуф рахимахуллах сабакка катуу келип катышканда, анан бир күнү сабакта отурса, жаш бала да сабакка келип катышып отурса, бир риваят атасы, бир риваят апасы деп келет. Айтор анткен күндө да азыр жаңылбаш үчүн ата-энесин бирөө келип сабактан отурган жеринен алып кетет. Биз жегенге өзөк жалгай турган тамак аш таппай отурсак, сен бул жерде бутуң сунуп сабак окуп турганың кандай бул? Бул жерде курсагы токторун ама сабак окуп атат. Сен биздин үй бүлөбүзгө киреше тапкан сенсиң деп апасы, ошол апасы жетелеп чыгып кетет. Имам Абу Ханифа унчукпайт да, кийин анан Имам Абу Ханифа, Имам Аби Юсуф рахимахуллах окуучусун чакыртып, сен муктаждыңды айтып койбойт белең. Сен сабактан калба деп анан эң биринчи талап илимдерге стипендияны ошол киши берип баштаган да. Расмий түрдө стипендияны берип баштаган. Аны ошентип берген. Анан Имам Аби Юсуф чоң аалым болуп, күндөрдүн биринде айтат: "Менин балам кайтыш болгондо, баламды көмүш, анан бул жерде Имам Абу Ханифанын сабагы калды" дейт. Бирок Имам Абу Ханифа бир сабагы мен үчүн калып кетиш өтө чоң жоготуу эле. Айла жок, бияктан бир боор этим балам турат. Кой сабактан калбайын дедим да, жакын кошунамды, ибадаткөй кошунамды чакырып, баламдын жаназасын сен окуйсуң, балам үчүн сооп, мен барып үммөттүн илимин алып келейин деп, анан Имам Абу Ханифа рахимахуллах сабагын калтырган жокмун дейт. Ошондой устаз шакирттер да бул кишилер. Имам Аби Юсуф
казылык азыр жана соттордо көтөрүлүп арбитражный сот эң жогорку сот деп коет го дүйнөдө. Эң ал убакта мусулмандардын бир канча өлкөнүн эң чоң кадылыкы да эң биринчи тарыхта. Соттордун соту, казылардын казысы имам Аби Юсуф рахимахуллах болгон. Ошол имам Аби Юсуф рахимахуллах айтып атат: "Кала байна ана амши ма Аби Ханифата", устазым Абу Ханифа рахимахуллах менен сабакка кетип бара жатканымда, из кокустан имамыбыз самиа раджулан якул раджулун, бир адамга мынтип бурулуп, колун кезип айтып атканын угуп калды дейт. "Хада Абу Ханифата", могу кетип аткан Абу Ханифа. "Ла янамул лейл", түнкүсүн такыр уктабайт деп айтып калды дейт. Факал Абу Ханифа, имам Абу Ханифа: "Субханаллах". Субханаллах деген таң калып атат. Таң калыштуу дейт. "Ала тара Аллаху таала кад нашара лана хада зикр". Алла таала өзү үчүн аткарып аткан амалыбызды ачыкка чыгарып койгон турбайбы дейт. Мен эч кимге билдирбейин деп купуя сактап жүргөн амалымды Алла таала ачыкка чыгарып койгон турбайбы? Авалайса би кабих ай я'лам Аллаху минна дидда залик. Анан имам Абу Ханифа айтып атат: "Бирок дейт, мен ал учурда түнкүсүн уктайт элем" дейт. "Мен түнкүсүн уктайт элем, бирок тахажжудка турат элем". Алла таала адамдардын оозуна бир сөздү алса, анан биз адамдарга Алла таала бир нерсени билдирсе, адамдар билген нерсеге биз каршы иш кылганыбыз Кудайдын астында жаманаттуу болуп көрүнөт. Валлахи, Алланын атынан эми касам ичип айтамын, ла ятахаддасун насу анни бима ла афал. Адамдар менин атыман мен кылбаган нерсени сүйлөбөйт. Эми мен Кудайым буйрса түнү бою эмени уктабаймын деп атат да бул киши. Алла таала адамдардын оозуна салып койсо, анан мен андай боло албасам, бул Кудайдын астында бетбактык болуп калат. Кой, мен ошондой болоюн дейт да. Факан юхил лейл, имам Аби Юсуф рахимахуллах шакирт айтып атат. Ошентип түндү намаз менен өткөрөт эле, Куран менен. Салата, намаз окуйт эле, ва дуан, дуа кылат эле, ва тадарруан, Алла таалага жалбарат эле дейт. 11-нчи алымдын күбөгүнө келдик азыр. Абу Абдилла Саймари, Саймари деген мо китеп. Чоң алым, Саймари деген алым, имам Абу Ханифа рахимахуллахтын кабарларын чогулткан. Саид Багдаш устаз биринчи рет ушу китепти жарып көрсөттү да. 2 жылдай болуп калды. Ушул китеп жарып көрсөт. Эң кызыктуу жерин айтайын, азыр бул туугандар ставка көтөрүлдү азыр. Биз мурда илимий пайда $20,000 дедик беле? $100,000 пайда азыр. Устаз өзү жазып, өзү кол жазмасын жазып берген Мадинага барганда. Атайын ижазасы менен кол жазма кылып. Бул аалымдар китеп чыгарса, ошол кол жазмасын жазып батасын берүү бул дүйнө тең келе албайт да. Хадия дейт, ошол калса отуруп мактана берет дебесин эми. Устаздын кол жазмасы экенин көрдүңүздөр да, ошо Мадинада деген сөз. Хижри жылынан сазып. Бул китептин баркы ошондо да. Машалла. Ушул китеп буга келебиз азыр. Ушул киши айтып атат, Аби Юсуф дейт, имам Аби Юсуф шакирт айтып атат, рахимахуллах. كان أبو حنيفة رضي الله عنه يختم القرآن كل يوم وليلة ختمة. إمام أبو حنيفة رحمه الله күнүгө дейт. Bir түн bir күндө, мындайча айтканда bir күн bir түндө 24 саатта bir Куранды окуп бүтүрөт эле дейт. Түнкүсүн Куранды окуп бүтүрөт эле. Hatta إذا كان شهر رمضان, алем Рамазан айы келгенде, خاتم فيه مع ليلة الفطر, оз ачуу түнү нете бар калсак, 62 жолу Куранды окуп бүтүрөр эле дейт. 62 жолу күндө bir Куранды катым кылып, түндө bir Куранды катым кылат эле. Бул китептен ушул 11 кабар менен бул китеп менен чектелебиз туугандар. Кантип анан биз имам Абу Ханифа рахмаллаху түнү ибадат кылбаган деп оозубузду көбүртүп айта алабыз тууган. Эми экинчи китептен далил, бул автор Ханафи алым. Ахбар Аби Ханифа ва асхабихи, имам Абу Ханифа рахмаллахтын кабарлары жана анын шакирттеринин окуялары деген. Бул эң алдыңкы алымдардан 436-жылы айтыш болгон. Мындайча айтканда 5-жылдын алымы жазып атат да. Диги жерде могу китепте чоң кишилер көчөдө айтты, имам Абу Ханифа уктабайт деп айтты го. А могу китепте ошону жаш балдар айтты деп атат. Адатта жаш балдардын тилин Алла таала салып коет да, сөздөрдү карасаңыз, имам Аби Юсуф айтып атат, мен ошентип балдар устазым менен сабакка кетип баратканда, сами ас-сабиян ясихун, жаш балдардын мындай бир кыйкырып айтып аткандыкты дейт. Тиги жерде акырын шыбырап сүйлөшпөдү, бул жерде кыйкырып. Хада Абу Ханифа аллади ла янаму лейл. Бу Абу Ханифа түнкүсүн уктабайт деди дейт. Ошондо Абу Ханифа рахмаллаху антишти. Ушул балдар ушул сөздү айтып атабы? Мен кыле дейт. Шашпай туруңуз. Имам Абу Ханифа рахмаллахунун күнүмдүк тартип амалы. Кандай алымды масалында экениңиз менен бир сыймыктанып алыңызчы тууганым. Сумма яжлису ба'да салат ал-аср ила al-maghrib. Кийин асырдан шамга чейин отурат эле дейт. Яжлис ошол жерде кичине мындай тук этип алат эле деп атат.
Сумма яжлису фи музаррат илми иля иша ал-ахир, кийин анан шамдан куфтанга чейин кайра эмне кылат эле дейт, илим кайталайт эле дейт. Факулт фи нафсана, мен ичиме ой келди дейт. Мата ятафаррау хада лил ибад. Бул багымдаттан асырга чейин, анан асырдан кайра шамга чейин бир аз тук эткени менен, шамдан кайра куфтанга чейин сабак менен болуп атат. Бул киши качан ибадат кылат экен деп мага ушундай бир таңыркаган ой келип калды дейт. Ла атааhadannahu bil-layl, бир болсо түнкүсүн бир күзөтүп көрөйүнчү, балким түнкүсүн ибадат кылар деп карадым дейт. Кала фатаахаттуху дейт. Чынтып жанында калып калдым дейт. Илгери баягы кет деген жок, башка жок эле го. Анан түнкүсүн жанында калсам, фаламма салла ал-иша ал-ахира, акыркы куфтан намазын окуганда үйүнө кирип кетти дейт. Үйүнө кирди, илгери шамчырак болгондо билесиз. Шамчырак сатып коет. Фаламма хада ан-нас, адамдар уйкуга жамынып, төшөк жамынып, таттуу, ширин уйкуга киришкенде, вахаду мадажахум, уйкуга кирип кетишкенде, харajil al-masjid, кайра мешитке чыкты дейт. Риядан алыс болуш үчүн. Ошо мешиттен бардыгы кетип кеткенде, кайра мешитке чыкты дагы, фантасаба, ошол боюнча узак намаз окуду дейт. Факани юсалли лейла куллаху, убакыттын баарын намаз окуду деп атат. Убакыттын баарын намаз окуду дейт. Ошондой эми кабар биякта кете берет. Биягын мен илим окуган балдарга таштайм. Бүт могул жерге белги коюп чыккан. Окула турган кабарлар. Суу сап алыңыз, ошол жакшы болот бир тууганым. Акыркы нерсени окуп коелу, могул жерде жазып коюп, махаллу шахид деген жанагы берилген суроонун тагатер жообу бу китептен. Ва кана ман сахибаху qablana деп атат. Имам Аби Юсуф айтып атат. Бул шакирти да. Мен го шакирти болуп келдим дейт. Менде мурдагы имам Абу Ханифа рахимахуллах замандаштар айтып атат. Иннаху салла al-ghadata ala wudu'i awwal al-layl 40 sana. Имам Аби Юсуф кийинки шакирттер айтып атат да бул. Бизден мурдагы чоң устаздарыбыз айткан, имам Абу Ханифа рахимахуллах куфтандын даараты менен багымдатты 40 жыл калтырбай окуган дейт. Ушундай бир берекелүү адамдардын бири. Ушундай берекелүү адамдар. Ушул жерде медреседе же ислам университетинде окуган балдар барбы? Ушул китепти мен атайын Мадинада, бул китеп өзүмдүкү, жазуу бар да, $100,000 жазуу. Үйдө бөлөк нускаларын алып келгем. Илим окуган балдар кол көтөрсүн, эртеңки сабакка мен ошону ала келейин. Арапча илим окугандар. Канча бала экен? Арапча илим окугандар, бир 10 нуска болот окшойт. Сиз жазып коюңуз Ахмата 10 нуска. 10 нуска Акбар Абу Ханифа. Эртеңки сабакка сиздерге 10 нуска алып келип берем иншалла. Анткени ошол убакта бир ажекебиз чыгып калган, бүгүн сабакта отурат ошо киши. Акча берген, белек кылайын деп. Студенттерге бекер таркатабыз деп ошо китептердин баарын алып келип койгон. А болбосо ошо китеп менен бизнес кылсаң, бизнес деген сөз туура эмес, бирок сатсаң көп эле акча табасың, бирок ал бизнестин бизге кереги жок. Бизге талабалардын колуна китеп жетип ушул окуса бизге сеп. Болбосо бияка жете элек ал китептер. Бул биринчи суроого жооп болду туугандар. Экинчи суроого жооп, эмне үчүн дуада колду бетке сүртөбүз деген маселе бар да. Анткени кээ бир үнтүп туруп мындай кылып коет го. Же мындай алып мындай эле кылып коет. Дароо эле бетке сүртпөстөн. Бетке сүртүүнүн эмне жакшылыгы бар десеңиз тууганым, шашпай туруңуздар, китептен жооп айтабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Имам Тахтауи деген чоң алым бар. Бул Египеттен өткөн бул киши. Маракил Фалах деп Шейх Шурумула, бул да египеттик болот, Мисри. Ошо кишинин жазган китебине түшүндүрмө берип атат. Ал-хикмату фи залик. Дуа кылганда, дуа кылып туруп, амин Аллах. Мисалы, Алла өзүнүн дуанын тартиби. Дуанын башында Аллага мактоо айтылат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям салават айтылат, анан өзүнөн кийин жакын үй бүлөсүнө, андайын жалпы мусулмандардын баарына дуа кылып, мисалы, элдин, жердин тынчтыгын бер, о Аллахым деп туруп, амин деп туруп бетке сүртөбүз го. Анан колду да алыс кылбай, мындайраак кылабыз го бири-бирине. Батада колду жакын кылып, анан бетке сүртүүнүн не сыры бар десе ошону айтып атат. Ал-хикмату фи залик дейт, бетке сүртүүдөгү даанышмандык сыр, аудул баракати алейхи, ошончо сураган береке бетке денеге тийиш керек деп атат. Ошол берекени өзүнө кабыл алуу маселеси бар дейт. Бул жерде ширк же бидат эмес, ошол берекени бетке алуу бар. Адамдын жүзү да жашоодо. Туурабы? Васараянуха ила батинихи, бет аркылуу адамдын жүрөгүнүн ичине кирүү маселеси бар дейт. Сырткыда береке, Алла жаадырган береке ичине кирет. Анан экинчиси, ватафаулун бул жерде жакшы күмөндө деп атат. Жакшы жөрөлгө деп коет го. Жакшы жөрөлгө жакшы жашагына маанисинде кандай? Ятфа бидаф'ил бала. Аллахым, мына ушул дуаны биз өзүбүзгө келдик. Менин бетиме, жүзүмө жамандык, бале,
бир жаманчылык алып келе көрбө деген маселе. Адамдын бети жашоо деген маанилүү болот. Анткени жүздөшкөндө өң таят дейт. Адам жүздөшө келгенде көп нерсе чечилет да. Ва хусулул ата дейт. Анан үчүнчү хикматы ошол бетке сүйкөгөндө Кудайдын берекеси ушул бет аркылуу баардык денеге жетсин деген маселе бар дейт. Анан дуанын адеби вала ямсаху биядин вахид, бир кол менен минтип койбосун дейт. Колусо эле мисалы да минтип мындай кылып, жоксо мындай кылып койбосун. Эмне үчүн? Лианна фи'лил мутакаббирин, бул текебир. Мындайча айтканда, мындай бир менменсиген адамдардын жору ушундай болуп калат дейт. Мындай кылып коечу. Зеригип, жоксо мындай кылып. Бул ибадатка маани бербештик болот деп атат. Кадимкидей ошол берекени бетке түлөө кылат дейт. А биздин ата-бабаларыбыз кандай динди таза жеткирген карасаңыз, ушуга чейин көңүл бурган да. Жакын кылып ошол берекени колдон чыгарбай дейт. Бул ушул пайда бир туган. Ушул пайда эми иншалла суроо жоопторго кезек беребиз. Кенен ачкан жакшыраак. Алланын берекети толук түшсүн. Анан өтөн бул баягы парз эмес, важип эмес, башка эмес, бирок мустахаб адепке жакын, колдорду мындай кылып бири-бирине жакын кылган жакшы экен да, ошол түшкөн нерсе кайра бетке келсин деген максатта. Мындай кылып өтө таргылып албаш керек, жаап албаш керек. Негизгиси эми Аллах таала ниетке карайт. Кандай кылса деле дуа кылганы болгону, ушундай кылып тийгизип, анан бетке сүрткөн жакшыраак экен да. Бул адеп. Көбүлөр түшүнбөй калбасын анан. Чоң пайда болдубу бир туугандар. Ушинтип акырын кетерге жакын пайдаларды эметебиз. Ошон үчүн ушундай имамдын масабында болгон үчүн биз эмне кылышыбыз керек туугандар, сыймыктанышыбыз керек. Үммөт сыймыктанган алымды имам Абу Ханифа рахимахуллах. Элестетиңиз, үммөт сыймыктанган алым. 463-суроого келиппиз. Субханалла. 1000ге жакын эми тагдыр экен. Египетке кеткенге чейин жетишип жооп берели. 500-үнө жетип калат окшойбуз тең жарымына. Анан Египетке жеткенде окуу тартиби түшүп калса, ал жерден онлайн, калганын иншалла аманатта өтөйбүз буюрса. Анткени былтыр Россияга, Москвага барганда артып калган суроолорду бияктан Египеттен барып жооп бергенбиз да, аманаттан кутулганбыз. Анан жакшылап укса, көбүнүн тагдырлары окшош болот, суроолору жооп алат өз укса негизи. 463-сура. Ассаламу алейкум. Кандай сизге суроом бар эле дейт. Алейкум ассалам рахматулла. Аллага шүгүр. Жообу мен үчүн абдан маанилүү дейт. Менин жолдошум өзү жакшы адам, бирок ачуусу чукул. Иштери жакшы болбой, же бир нерсе кыжалат болуп калса, үйдөн болбогон нерсе үчүн уруш чыгарып мени урат дейт. Алсыз эркектин белгиси ушундай болот. Жумушу жүрүшпөй калса, же башка болсо аялынан күчүн чыгарат, андай болбойт турган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, имам Муслим риваятлык хадисте: "Ма акраман ниса илля карим", өтө жоомарт адам гана аялдын сый-урматын жайына коёт. "Ва ма ханахун илля лаим", болбос адам, төмөн адам гана аялды кордойт деп келет да. Урган жерлерим көгөрүп көккө чейин кыйналып калам дейт. Аялдын денеси назик да. Ал урган биякта турсун, тамашалап чымчып койсоңуз деле көк ала болуп калышы мүмкүн да. Элестетиңиз, жеңемди алдыңыз, төркүнүнө кайын журтуна алып барган атасыз, сиздин кайын журтуңузгачы өзүнүн төркүнүнө. Анан жолдон тамашалап, жеңем күлдүрүп анекдот айтып койсо, минтип чымчып койсоңуз, көк ала болуп калса, барганда эмне болуп калат? Ошентип айтайын дегеним, денеси назикта, мындай кылып койсоңуз деле көгөрүп кала берет. Аябай капа болом дейт. Ушундай абалда жолдошумдан талак сурап ажырашып кетсем болобу, шариятта уруксат берилеби? Азыр айлам жок эле, кечирип келем, бара турган жерим жок, ата-энеме бир туугандарыма жүк болгум келбейт. Эгерде өзүмдүн шартым туура келгенде кечирбей эле кетип калгым келет. Жок дегенде бир айда, бир эң узак 3 айда бир кол тийгизип уруш кылат. Бул нерсе менин жан дүйнөмө, балдарыма, ден соолугума залакасын тийгизип келет. Кандай чечим кылсам туура болот дейт. Сиз кичине күтө туруңуз, күйөөңүз оңолсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Бухари Муслимде келген хадиске ылайык тыйган. Күндүз аялын уруп көк ала кырып, кечинде анан жанында жаткан, бул эң чоң бетбактык деген. Жанында жаткан деген сөздү түшүндүңүз. Мен кагазга карап айтып атам. Бул эң чоң бетбактык болот дейт. Анан бул психологиялык жактан эркек бир колун тийгизип алса, аялдарга колун уруп тийгизсе, ал ошо кайра ошол нерсеси кармап калат. Мындай калбагай өнөкөткө айланат дагы, ошону уруп баштайт. Ошон үчүн эркек адамдык туура эмес, оңолуп калсын, дуба кылып туралы. Такыр эле болбой, көк ала кылып аткан болсо, анда төркүнүңүзгө жүк болбойсуз, барып турушуңуз керек болот ал учурда төркүнүңүзгө. Эсине кел салып кетет, а болбосо бир күнү таалуу жерге уруп өлтүрүп койбосун. 464-суроо. Аялыма мага турмушка чыккычан зинага болсоң, экөөбүз эр катын эмеспиз деген элем дейт аялыначы. Жакшыраак кезинде алдап зордуктап койгондор деп айтты. Ошондо биздин нике бузулду, никеңиз бузулган жок. Зордуктап койгондор дегенде караганда бул суроо Баткенден келген. Койгондор деп. Сен мага чейин зинага барсаң,
анда менин аялым эмессиң деп атат да бул. Эр катын эмеспиз дегени сага талак түшөт деген сөз. Анан диги аял айтып атат, жашыраак кезинде алдап зордуктап коюшкан деп айтып атат. Аялга ишениш керек. Ишениш керек, анткени аял заты жөн жерден табияты туура болуп туруп андай бузук кызына ишке барбайт. Көбүнчө алданып калат, эркектер пайдаланып кетет, башка болот. Ошон үчүн аялыңыздын айтканын ишенебиз, үй бүлө сакталыш керек. Анан эгерде шек күмөн ушинтип баспаса, шайтан жаман ойнойт, тар жагына чейин алып кетет. Куранда аят келет, акыйкат турганда 100% анык акыйкат турганда шек күмөн акыйкатты бузуп жеңе албайт дейт. Шек күмөн акыйкаттын ордун тарта албайт. Аялыңызга ишениш керек. Анан ал нерсени эми аялыңыз айтпай деле койсо болмок экен. Ал сиз зина кылган жоксуз да, сиз эметип кетти. Бирок ачыктык үчүн айтыптыр, айтор некеңиздер бузулбайт, мындан кийинкисин жакшы жашап кетишиңиз керек. Маселе сизде сураш керек да. Бул мыйзам ченемди. Биз анда исламскийде окуганбыз, Амин деген египеттик араб устазыбыз бар, азыр деле сабак окутат экен. Болгон окуяны китептен окуп берди. Бир адам үйдө жубай калган, жумушта бөтөн аялдардын колун кармап, туура эмес иш кылганда, анын аялында келип кошунасына келип кармаган да. Эркек эстеш керек ошону. Бул мыйзам ченемдүү жашоо Алла Таала. Бирөөнүн аялын же болбосо бир аялды негиз эле башы бош болуп андай болуп пайдаланып бузуп кетем десе, үйлөнгөнбү, мунун аялын, мунун карындашын дагы бирөө бузуп кетет. Анткени хадис бар, мен сиздерге окуп бергенмин, зина боюнча ушул жерден академиядан окуп берген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, силер таза болгула, үй бүлө бала чакаңар таза болот деген. Иффу таиффа нисаукум. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтып атат. Эркектер силер таза болгула, оюңарды таза армагыла, диги жериңерге ээ болгула, алакандай жериңерге. Таиффа нисаукум, аялдарыңар дагы таза жүрөт деген. Алардын ою таза болгондо да бирөө жанагындай пайдаланып, жок эле дегенде колун тийгизип коет дегенде. Бул мыйзам ченемди, бул карыз. Ошон үчүн баягы зина карыз деген карыз да бул чындап эле. Бул жашоодо эле. Бул бияка тийсе бул бия. Ошон үчүн сиздин өзүңүздү карап коюш керек. Балким сиз бузбадыңызбы деген маселе. 465 саламатсызбы дейт, жашоомдо аябай чоң көйгөй менен сизге кайрылганга мажбур болуп отурам. 1,5 жылдан бери жашоодо тозок айландырган бул талак маселеси болду. Айтыңызчы. Катуу тообо кылып Алла жолунда жакшы иштерди жасап чечимин тапсак болобу? Же талак кандай абалда айтылып калганына карабай чечими жокпу? Ушинтип турмушубуз бузулуп кала берди. Жолдошум менен мамилебиз аябай жакшы болчу, ызы-чуу салып, жаңжалдашкан деле үй бүлөлөрдөн эмес болчук. Бирок ушинтип акмактык кылып ортого 3 талак түшүрүп алдык. Убактыңызды бөлүп элдин көйгөйүн жеңил кылып турганыңызга рахмат дейт. Ахмат аба, ушул номерди белгилеп койсоңуз биз байланышалы, Сиз байланышып тактап туруп, мана мага берип койсоңуз, могул. Азыр экинчи катта. 3 талак эгерде шарттары менен өткөн чакта айтылып калса түшүп калат. Анан аял сурабастан туруп, эркек келип туруп эле сага 3 талак десе түшпөй калат ал учурда. Анткени бердим деген сөз жок болуп атпайбы? 3 шарт керек болот да түшүү үчүн. Сизге чалып тактайлы. 466 сура. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Ажууздай алым болуңуз дейт. Чын ден соолук каалайм, менин суроом бар эле. Жооп бере аласызбы? Мен намаз окуйм. Азыркы кезде илим алып жатам. Мен Москвада эмгектенем. 3 кыз, 1 уулум бар дейт. Күйөөм менен ажырашканыма 12 жыл болду дейт. Күйөөм менен ажырашканыма 3 жыл болгондон кийин бир жигитке турмушка чыктым. Ал кыздарыман уруксат сурап, менин колумду сураган. Кыздарым макулдугу менен ага турмушка чыктым дейт. Нике окутуп, Москвада жашап жүрдүк. Менин эки кызым болуп дейт. Бир турмуштан ажырап, анан өзгөчө эркек балдар эмес, кыздуу болгондо, аял киши башка эркекке турмушка чыгып атканда, 7 ойлонуп эмес, туугандар. 70 ойлонуп туруп чыгыш керек. Анткени азыр мен эми жаман нерсени айтпай эле коеюн, бирок кызы кичине бой жетип калганда, диги эми чоң аял болуп атпайбы энеси. Аны менен 1-2 болгондой эле айталы маселени. 1-2 кызыгы тарагандан кийин кыздарга дигинин көзү түшүп баштайт да. Бул өтө көп келди, 3-4 суроолордун негизинде. Кыздарга көзү түшүп баштайт экен. Ошон үчүн кайра кайталап айтам. Өзүнүн кыздары кичине бой жетип, азыр 13-14 жаштан ошого эметип атышпайбы, Кудай сактасын. Ошентип кыздары кичине чоңоюп калган болсо, атасынан бөлөк адамга турмушка чыгып аткан аял киши 70 жыл ойлонуш керек. Кимге чыгып атам мен? Ошон үчүн шариатта айтылган. Хаккул хадана дейт. Хадана деген кыздарды, балдарды багып акысы кимге болот. Атасы менен энеси ата-эне ажырашып кетсе, балдар негизи
Эркек бала да, кыз бала да шариатта ата энеде калат. Эркек бала эненин астында хатта естагнияны хидматиги, өз курсагын өзү тамак аш жеп, ажатканага барып кала турганда өз муктаждыгын өзү өтөп калганга чейин болот. Бүгүнкү заманда 7-8 жашка чейин, 6-7 жаш. Эркек бала энесинде болот, андайын атасына берилет. Неге? Эркектик мүнөздө калыптанып чоңойсун дейт. Эркектик өнөрдү үйрөнсүн деп. А кыз киши ажырашып кетсе де энесинин астында болот, чоң энесинин, тай энесинин астында болот. Хатта тахид. Этеккир келип балагатка толгонго чейин. Этеккир келгенде балагатка жетти деген сөз атасына беребиз. Атасы ага жакшынакай жуучуда таап анан турмуш кызатат. Түшүндүңүз да? Эми карап туруңуз. Айтор кандай болсо да эркек бала да кыз бала да энеси менен калат экен. Энелик мээримди алыш керек. Бирок энеси жана балдар калганда, балдар үчүн өгөй атасына турмушка чыгып атса, күйөөсүнөн бөлөк, өз атасынан бөлөккө чыгып атса, энесинен балдарды кароо укугу алынат дагы кийинкиге жылат. Тай энесине кетет, тай эжесине кетет. Аял тараптан эч ким карай ала турган эч ким жок же татыксыз болсо, алар кыздарды карабыз. Анда ошондо акыркы тарапта ата тарапка өтөт. Түшүндүңүзбү? Эмне деген маселе кетип атат? Башка бир турмушка чыгаарда кыздар шариат ошонун алдын алганда кыздарды кароо акысы энеден түшүп калат. Өзүм карайм десе дагы мейли, бирок жанагындай 70 жыл ойлонуп, кызына кызыккан эркектерге чыкпаш керек. Көз ойноп билинип калат ал. Үйдө жалгыз калтырбаш керек болот аларды. Шарт түз бериш керек болот. Аягына чейин окуйлу эми. Эки кызым болуп дейт. Күйөөм болсо, шашпай туруңуз, кыздарымдын макулдугу менен ага турмушка чыктым, нике окудум. Москвада жашап жүрдүк, менин эки кызым болуп. Күйөөм болсо ата-энем айттым деген. Эми сөз эмизип кое берет да. Экинчи, үчүнчү, төртүнчү турмуш болгондо да мен шариатта айтып атам, кадимкидей ата-энесинин астынан алып өтүш керек. Кадимкидей ата-энесинин астынан өтүш керек. Мен сени менен түбөлүккө бирге болом деп, көзүңдөн жаш агызбаймын деп баарыбызга убада берген болчу, кыздарына дагы. 10 жыл жашадык, досторум менен жакшы мамиледе болчу. Азыр болсо мен Казакстанга кирди чыкты кылып келем деп кетип, ошол бойдон келбеди. Артыман жүгүрүп жүрүп көндүргөн эле мени. Ал кезде өзүнүн аялы менен жашабай жүргөн экен, анын эки баласы бар экен. Мен аны жарашып, ал эки баланы томсортпой, жакшы караңыз деп айтып жүрүп жараштыргам дейт. Карасаңыз, бул эрдик кылыптыр да. Кээ бирлер канча баласы болуп турса дагы мени менен жашайсың деп аткандар бар да, үй бүлөнү бузуп. Мен да экинчи аялыңыз болуп жашайын деп айткам. Алар жарашып жашап жүрүштү, бирок мени айтпаган экен. Өзү эле барып эметиптир да. Мен айтпасаң болбойт, билиш керек деп жүрдү. Мен экинчи турмушун айтпаптыр. Кыргызстанга барганда аны менен Москвага келгенде мени менен жашап жүрдү. Сени түбөлүккө карайм, таштабайм деп убада берип жүргөн. Эми болсо 10 жылдан кийин кетип калды, чалганда жок. Аялы билип мага жазды. Мен болгондой баарын айттым. Биринчи аялы да таарынып жүрөт экен. Мени алдап жашап жүрүптүр деп. Демек аны да таштап кетиптир да. Эми болсо мени да алдап кетти. Ишенип жүргөм, ал кеткенде аябай кыйналдым. Тим эле ичим өрттөнүп кеткендей болду. Ыйлап жүрдүм. Дагы деле сагынам, бирок мени наразы кылган эмес болчу. Экөөңдү тең карайм деп айткан болчу. Мен дагы деле үмүтүмдү үзбөйм. Эмне кылсам болот? Алладан суранам келсин деп. Кимде күнөө, жакшы бала болбоду. Балалуу болсок деле карабай кетип калмак экен дейт. Ошон үчүн ойлонуш керек эжекелер. Экинчи, үчүнчү турмушка чыккан оңой эмес, ойлонуш керек. Анан убагында ошол нерсеге турмушка барып атканда анын кыйынчылыгы бар. Бүт такташ керек. Кыз киши сезимге алдырбастан бүт баарын такташ керек. Эми сиз тактапсыз, кыздарыңыздын макулдугун алдырыпсыз, эми бул жагы күйөөңүздүн ыңсабын тилейбиз. Эгер көзү тирүү болсо сиз менен жашаш керек, болбосо эртерээк талааңызды берсин, башыңызды бошотуп. Сиз башка бир турмушка чыга албайсыз да, этиятташ керек. 467-сураа. Ассаламу алейкум, Аллах разы болсун. Сиздин сабагыңызды көп угам. Жашоомдо өзгөрүүлөр бар. Куруучу болуп иштейбиз. Ар жакта жумушка байланыштуу кээде касыр деп үйдөн аттанганда 15 күнгө жетпей калабыз деп ашып кетебиз дейт. Касыр эле окуйсуз. Бул кишинин суроосу толук жазылбай калыптыр мындай. 120 километрден алыстыкка 15 күндөн азга барат экен, бирок ошол жумушу бүтпөй 1 ай уланып кетет экен. Бул киши касыр окуйт. Баштапкы ниети 15 күндөн аз болсо, кийин канча жумуш эртең бүтөт, мына бүтөт деп уланып кетсе деле касыр окуйт. Бухари, Муслимде хадис бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 15 күндөн аз жортуулга барып, душмандардын жолун торойбуз деп барып, көпкө созулуп кеткен, душмандар кечигип. Ошондо намазды кыскартып окуган. Демек башында 15 күндөн азга чыгып атат. Сиз касыр окуйсуз. Номер жанагы. Экинчи суроосу бар экен.
Жамааты намаз окубагандар көп чөйрөнү тургуза албай жатам дейт. Чөйрөнү алмаштырайынбы, башка жумуш караштырайынбы, таластан болом деп атын номерин жазып коюптур. Жамаатта көп намаз окубайт экен, бул кишинин күткөнү. Анан көп ошол чөйрөнү тургуза албай атам дейт. Жок, жамаатты алмаштырыш шарт эмес. Ошол мечитте жакшы намаз кылган балдар бар, ошолорду кармап, ошолорго жакын болуңуз, намаз кылган балдарды кармап жакын болуңуз, анан көчүп кетиш оңой эмес да. Азыр сиз мектеп окуучусуз. 468 сура. Ассаламу алейкум устаз, мен 24 жаштам, устаз, үйлөнгөнүм жакшыбы, же окуганым жакшыбы медреседе, бирок окуганым атам карышы дейт. Атаңыз деле билип турат да, сиздин көзүңүз ойноктоп калды. 24-ке келип калыпсыз, үйлөнүп алып окуңуз. Иншалла үйлөнүп алып окуңуз. Анткени эми 18-20 болсо бир жөн эле 24 жашка келип калыпсыз, үйлөнүңүз, үйлөнгөндөн кийин тыйын тыпырдын жолун иреттеп туруп, анан илим алыңыз, ошол жеңил болот. Пикириңиз топтолот деген сөз. Болбосо илим жукпай калыш коркунучу бар. Туугандар, ушун менен суроолор бүтүптүр. Караңыз, бул жерде 390дон баштап бияка чейин болуптур. Келиңиздер эми жандуу суроолорго кезек берели. Amo кат түзүндө келип тур, ушуларды окуп коелу, андан кийин жандуу суроолор. Ассаламу алейкум устаз дейт. Устаз, суроо мындай. Эгер бир кыз жакындык кылып күнөө ишке барып алган болсо, зина кылып деген сөз, билбестен. Өзүн башкара албай. Кийин чындап тооба келтирип өкүнсө, ал кыздын урпагынан жакшы адамдар чыгабы? Такыба адам чыгышы мүмкүн, анткени зинанын кесепет урпагына тиет дейт го. Тиет эгер тооба кылбаса. Тооба кылса күнөөнүн бардыгын жууп кетет. Сахих Муслимде хадис бар. Ат-таиму миназ-зам кама ла замба лаху. Күнөөдөн чындап тооба кылган, ошол күнөөнү кылбагандай эле болот. Бул чыныгы тооба. Чыныгы тообаны кантип билебиз биз? 3 белгиси бар. Имам Навауи айтат. Бул эми зина Кудай менен пенденин ортосунда болот да, пенденики да бар. Биринчиси ал-иқла ани-зам дейт. Ошо күнөөдөн суурулуп чыгуу. Кыл камырдан суурулуп чыккандай бөлүнүп, зинадан суурулуп чыгыш керек бул. Зинаны токтотуш керек. Өкүнүп кайра зина кылып, өкүнүп зина кылса, бул тообасы толук болбой калыш коркунучу бар. Экинчиси аннадам өкүнүш керек. Өкүнгөндө ушундай зина кылган өкүнүп, ошону эстегенде мууну калчылдап, мындай бир өзүн жоготуп кое тургандай бир бушайман болуш керек. Анан үчүнчүсү шашпай туруңуз. Биринчиси күнөөдөн сурулуу, экинчиси өкүнүү, үчүнчүсү ал-азм алла яуда илейха абадан, ошол күнөөгө экинчи такыр кайтпаймын деп өзүнө бекер убада берүү. Бекем убада берүү, бекем. Мындайча айтканда, ошо зинаны эстегенде жийиркене тургандай болсо, болду, анда бул кишинин тообасы кабыл кылынган болот. Иншалла урпагынан жакшы чыгат. Урпагынан жакшы чыгат. Далил Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам доорунда Гамидия деген аял болгон, зина кылып койгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келип, мен зина кылып койдум деген. Ошолам жүзүн бурган. Дагы келип зина кылып койдум деген. Дагы жүзүн бурган. Ошону 4 ирет келген. Атайын бул маселеде эле 4 ирет казы жанагындай кетириш керек дейт. 4 иреттен келгенде карап көрүп, сенин боюңда бар экен, балаң төрөп анан кел деген. Кийин балаң төрөп, я Расулалла, мен зина кылып койгон, баягы төрөттөн кийин кел деген аял мен болом дегенде, бала кичине бир өзүн эптеп кала турган болсун, анан келгин деген. Бала тамак жеп өзүн эптеп калгандан кийин келген, бирок Пайгамбар салам ааламга мээрим катары жөнөтүлгөндө, мен өзүм бул нерсеге катышпайм деп анан өзүнүн окуучуларын даярдаган. Эми түшүнүп атасыздар да, ошондой шариаттын учурунда Пайгамбар салам доорунда ошондой маселе болгон. Анан ошондо кийин сураган, окуянын чожоюн кандай болду дегенде, биринчи жанагындай ыргытылганда бул качкан деген. Дегенде токтотушуңар керек эле ошондо деген. Качып аткан болсо, ошондо токтотушуңар керек эле. Адамга жана Хизбут Тахрир жамааты барго, сөзсүз жанагындай колун кесиш керек, уурдаса таш баран калыш керек деп. А Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне деп атат? Ошол биринчи таш ыргытылганда, качканда токтотушуңар керек эле. Адамды мажбурлап хат деген жанагы өлчөмдү тургузуу. Хат тургузгандан көрөк Аллага тооба кылганы маанилүү эле. Демек бул качып атканы, бул кайтып атканы болчу күбөлүгүнөн. Ошол жерден токтотушуңар керек эле дейт. Анан ошондо жана канып бир адам сахабалардын жанагындай кийимине этегине тийип калган экен, кийимине. Минтип жийиркенгенде, сен антип жийиркенбегин деген. Бул ушундай тооба кылды бул аял деген. Эгерде мунун тообасын Мадинадагы нерсеге коктоголотко бөлө турган болсо, бардыгынын тообасы буга жетпейт эле деген. Мен сизге бул каргашалуу деген окуяны эмес. Мен ошончолук болсо да тооба кылган, ошол ишке барып, бирок тооба кылган аял затынын даражасын айтып берип атам. Демек сизге да сүйүнүч бар. Мындан кийин чындап тооба кылып, ошол жанагы жогорку 3 шартты катуу өкүнүү, күнөөдөн сурулуп чыгуу, экинчи кайтпайм деп бекем турсаңыз, иншалла Кудай таалам тообаңызды кабыл кылат. Эң чоң олиялык даражага жетишиңиз мүмкүн сиз. Далилиңиз барбы? Бар. 99 адамды өлтүрүп, Бухари Муслимде келет бул. 99 адамды өлтүрүп, анан бирөөнө барат. Ушундай
ибадатчыл адамга барат да, поп кечилге барат. Мен 99 адамды өлтүрдүм. Фахалли мен тауба, мурдагы коомдордо болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга чейин. Мага Кудай Алла Таала тобага мүмкүнчүлүк нешигин береби дегенде, сен 99 адам өлтүрүпсүң, эми каяка? Сен барсаң тозокко эле барасың деген. Андай болсо 99ду 99 кылбай 100 кылып тоголок кылып анан кетейин деген да. Тозок андай болсо деп дигини да өлтүргөн. Анан көкүрөгү кайра кыйнап, ынсабы кыйнап, анан бир аалым адамга барган, аалым адам айткан: "Ооба" деген. Аллахым сенин тобоңду кабыл кылат. Бирок сен тобоң кабыл болуш үчүн ушул чөйрөңдү башка чөйрөгө алмаштыргын деген. Берки адам гусул кылып, жан кийимин кийип, тобо кылып, жанагы жер таштап чыкканда ошол жерден жан келет да, жан үзүлөт. Ошондо тозок периштелери менен бейиш периштелер кадимкидей талашып калышат. Алла Тааланын мээрими кайсыл тарапка бет алып жыгылган болсо, ошол тараптыкы болуп чечилет дейт. Бул жанагы тарапка бет алып жыгылган, ошол жердеги периштелерге жер периштесине өкүм берип, ошонун жери жакымыраак кылынган да. Эми бул жерде далил эмне? Бул жерде сизге керектүү жери ошол жүрөктү кетирген күнөөгө канчалык болсо да эми белди бекем бууп, Кудайдын жакшылыгынан күдөр үзбөй, жакшыга алдыга умтулсаңыз, Кудайым сизди өзү кабыл кылат деген сөз. Өзү кабыл кылат деген сөз. Кийинки сураа: Ассаламу алейкум устаз дейт. Мен Баткенден болом. Машалла, Баткен биздин берекелүү жер. 2 жылдан бери сизге жолуга албай жүрөм дейт. Менин суроом үй бүлө жөнүндө эмес. Мени сабактан кийин 15 минутага кабыл кылууңузду суранам. Менин суроом өзгөчө дейт. Жарайт бир тууганым, жарайт. Сөзсүз бир сөзүңүз иншалла. Ассаламу алейкум агай дейт. Атым болсо Азат, 3 балам бар дейт. Өзүм ата-энеси жок, чоңойгон баламын дейт. Карасаңыздар, бул жашоодо эч кимиң жок болсо жаман экен. Бирок Аллах жаныңда болсо, сага эч кимдин кереги жок болуп калат экен. Жүрөк өрттөнүп жазган киши да могу киши. Агай дейт, келинчегим өзү ооруйт. Жакында операция кылыш керек Турциядан. Ал акчаны деле табам Алланын жардамы менен. Сизден суранаарым дейт. Айыгып кетсин деп дуа кылып коюңузчу дейт. Чубак устаздын бата дуасын ала албай калдым. Жада калса колумдагы кармай албай калдым дейт. Сизди көрүп бүгүн колуңузду кармап алсам болобу сабак бүткөндөн кийин дейт. О сабак бүтпөй эле мен сиздин колуңузду азыр эле кармап коеюн. Сабак бүткөндөн насыя болуп калат, азыр нак болот да. Келиңиз бир тууганым, келиңиз. Тартынбаңыз, эгер ушул суроонун ээси болсо келиңиз. Аллах Таалам разы болсун. Аллах иншалла жеңебизге шифа берсин. Аллах Таала дуа кылабыз. Мага бир топу даярдайсыздарбы? Келиңиз. Кепкаңыздын ордуна кыргыздын калпагын кийип, бийик желбиретип көтөрүп жүрүңүз. Аллах Таалам жемебизге шифасын берсин. Сиздин Кудай жолунда ойлойм, сиз жалгыз эмессиз. Кудай жолунда сиздин бир туугандарыңыз бар иншалла. Кыргыздын калпагы сизден айлансын. Дуа кылалы жамаат. Амин. Аллах Таалам өзүн көрүп билип турасын. Бардыгыбыздын тоболорубузду өзүн кабыл кылгын биринчи кезекте. Андан кийин ооруп аткан жандар бар, ошолорго Аллах Таалам өзүн шифа берген. Ошолордун катарында ушул бир тууганыбыздын келинчеги жеңебиз биринчиден операция кыла турган акчасы табылып, анан экинчиден акча сиз айткандай табылат, бирок дуа кылыш керек. Өткөндө Жаныбек деген айылдаш досум бар эле, ошол айтат, акча тапканыма сүйүнүп бардыгы чечилет деп мен болсо дуа кылбай калыпмын дейт. Эми дуа деле кылды, бирок жетиштүү дуа кыла албай калдым дейт да. Ошон үчүн акча да табылсын, андан кийин Кудай Таалам ошол кылынган операция жеңил болуп, ошол оор илдетинен айыгып, балдарыңыздын кашында келинчеңиз аман эсен жадырап жайнап күлүп, чогуу жакшы бир жашоо өткөрүңүздөр иншалла. Кыздардын кызматын, уулдардын урматын көрүңүздөр. Кудай Таалам дагы жакшы уул кыздарды берсин, жеңебиз жакшы болуп келип. Эмки жылы сиздин үйүңүздө ошол бешик тоюн белгилеп калалы. Аллах Таалам ыйманыңарды бекем, ден соолуңуздарды чың кылсын. Амин. Аллах. Ассаламу алейкум устаз, кандайсыз, ден соолугуңуз жакшыбы дейт. Устаз, менин бир досум бар дейт. Ал Ислам университетинде окуйт, үй бүлөлүк жагдайбы же турмуш тиричилик байтор окуудан жакшы жетишпей, же нары же бери боло албай, ою чаржайып болуп, кызыгуусу алсырап дейт. Жүрөгү сыгылып, же окусамбы же кетсемби деп ой басып жүрөт. Азыр ушул жерде мотивация берип, кеңеш берип, дуа кылып коюңузчу дейт. Окуудан чыгып кетпестен сунушуңузду берип коюңуз. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Таксырым окуудан чыкпаңыз. Имам Абу Ханифа рахимахулла, шакирти имам Аби Юсуф айтат,
ولا تقعدن عن طلب العلم ولو قعدت 10 سنين بلا قوت дейт. 10 жыл тамаш жок болуп отуруп калсаң дагы илимден баш тартпагын дейт. Эми ал бойдок кезинде имам Аби Юсуф рахмаллах айткан, сиз үй бүлөлүүсүз жолун тапсаңыз болот иншалла, жолун тапсаңыз болот. Эми Ислам университети Аллага шүгүр, мурда биз окуганда 5 жыл эле, азыр 4 жыл. 4 жыл эмне? Тез эле көз ачып жумганча өтүп кетет. Маселе, сиз пикириңизди топтоңуз, сиздин досторуңуз сизге жардамдашсын. Сабакты да жакшы окуп, түшкө чейин болот да мен билгенден сабак. Түштөн кийин бир жакшынакай, бир ырыскыны таба тургандай бир жумуштун көзүн табыңыз. Анан жумуштун көзүн тапкандан кийин ошол илимге да убакыт ажыратыңыз. Тырмышып, чыдап бүтүп алыңыз. Сиз азыр 2-нчи курс окшойсуз да менин баамымда. Дагы 2 жылда чыдап койсоңуз тез эле өтүп кетет. Бирок жаныңызда үй бүлө да багылат, ошол илимдин урматына сиздин ырыскыңыз да көбөйөт, натыйжада илимдүү да болуп каласыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам доорунда эки бир тууган келишкен, даттанып бирөөсү. Аллам элчиси ушул бир тууганыма айтып коюңузчу, бул ушу мечитте илим алат, мунун камылгасын мен көрүп, мен мындайча айтканда каржы маселесин мен көтөрөм. Кичине мага жардамдашса, турмуштун түйшүгү оор болуп атат деген албетте. Сага жардамдаш керек, жардамдашат. Бирок бул убактылуу илимде ошонун илим алып жүргөнүн берекетинен сен ырыскы таап атасың дейт. Ошонун дуа жакшылыгы менен сен өнүп атасың, бириң эки болуп дейт. Ошого иншалла сиздин ушундай жакшы досторуңуз бар экен, илимди калтырбаңыз. Илим бул чоң байлык да. Сиз кедей эмес, сиз чөкпөңүз. Эң чоң байлык бул иман. Имандан кийин илим. Өзүңүз жакшы билесиз, Куранда аят бар го. Ярфаиллаху аллазина аману минкум валлазина утул илма даражат. Иман ээлерини, илим ээлерин Алла таала кадырын көтөрөт дейт. Сиз чөкпөңүз бир тууган. Өткөндө устаз айтып атпайбы? Мен бирок ошо эсимен чыгып калыптыр эми. Болгон окшойт, ал устаз жөн бекерден айтпайт да. Калыс убагында келип, устаз эмне кылсам, кичине ошондой шарт кыйын болуп атат. Кетейинби, же окуйынбы деп айтты дебейди устаз. Балким башыма кыйынчылык келип калган окшойт да. Жана көлдө картошка кысып, жер кайнап, ал убакта Чубак уставдын бир айткан сөзү бар эле. Ооба, биз бир аз болуп эле артыбызды унутуп калбайлы, ооба. Мен да тамеки чапкам, ал убакта турмуш ошондой болчу деген сөз бар, эсиңиздердеби? Ошол убакта мен да ачык айтып коеюн, бизде кредит алынып калган, жердеме болуп. Ал убакта жашоо кыйын эле ошол учурда. Аябай кыйналып болгон. Ошол убакта мен Ислам университетине жаңы киргем, канча кредит алынып калган, 1 гектар 60 сотыйда ошол жерде картошка эметли эсимде. Ошол убактарда чындап эле же илим, же бияк болуп турган да. Бирок Аллага шүгүр, тырмышып илимди кармап калдык. Аллага шүгүр кредиттен кутулдук. Ошону менен атабыздан суранып, атабызга да түшүнүк келди. Толук турдө кредит менен жаа бою кача тургандай болду. Ошол жылы кадимкидей береке да берди. Элестетиңиз, 1 гектар жерден 60 тонна жанагындай картошка алдык да. Андай мүмкүн эмес. Эсибизде да ушундай карайт элек, сабакка да жетишип. Анан ошон үчүн бир тууганым, сиздин ар биринин башында ошондой кыйынчылык бар. Чубак устазыбыз деле айтат эле, Мекке барып үй бүлөсү менен окуганда ушундай бир эски унаам бар эле. Сабак күнү унаам токтобойт, бирок сабак жок күнү унаам токтоп бузулуп калат эле дейт. Ошону оңдоп жетишип, кайра сабакка жетишип калат элем дейт. Бул сыноо болбосо адам илимди окубай коет. Алымдар айтат, ла яхсулул илм би рахатил жисм. Илим дене рахатта чөмүлүп жатып илим алынбайт дейт. Бул дегени илимдин өзүнүн кыйынчылык, мүшкүлү болот. Ошону басып өтсө, ошондо илим жугат. Илим кызганчак. Азыр жеңим кызганып атат го сизди, туурабы? Молдалардын аялын кызганчы, он аялдын кызганчы деп айтпадым беле мен сабакта. Илим андан да кызганчак болот. Алымдар айтат, ал илму ла ю'тика бa'да. Илим кээ бир бурчун да ачпайт дейт. Илим чалкып жаткан деңиз да. Илим бир бурчун да ачпайт дейт. Иллам ту'тихи куллак. Бардыгыңды бербесең, убакыт ой башкан. Ошого иншалла сиз окуңуз, анан досторуңуз жардамдашсын. Мен ойлойм, Кудайым буйрса, бардыгы жакшы болот иншалла. Бардыгы жакшы болот, Кудайым буйрса. Бардыгы жакшы болот. Сиз илимди калтырбаңыз. Ассаламу алейкум устаз дейт, илим алайын дедим эле, бирок үй бүлөм бар, барып келип окуган илим кандай болот? Жанагы суроонун немеси окшойт да. Досу да суроо берген, өзү да суроо берген. Карасаңыз, машалла, кандай акыреттик достор. Азыркы жаштарга кандай максат коюшту айтып коюңузчу дейт. Ошол максат жаш кезде илим алыш керек, илим арнаш керек. Анткени жаш кез кеткенден кийин жанагындай илим ала турган зээн дагы болбойт, жанагындай чөйрө да болбойт. Илим алыңыз бир тууганын, бардыгы жакшы болот. Кудайым буйрса. Кудайым буйрса. Азат таксырыбыз, Азат таксырдын катын өзүнчө коюп коелучу буяка. Жүрөктөн чыгыптыр Азат таксырыбыз. Машалла, сабагыңыз кетейин Азат таксырым. Досунуку, бу кишиники да суроосу. Сонун экен. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Устаз, ден соолугуңуз жакшыбы дейт. Аллахым өзүнүн
Аш-Шафи сыпаты менен сизге шыпа берсин дейт. Амин. Баарыбызга Аллах Таала шыпа берсин. Уста, сизге суроом дейт. Үй бүлөм менен байланыштуу. Үй бүлөгө байланыштуу. Жолдошум аял киши жөнөткөн экен да, демек, баласынан. Жолдошум дин илимин алган. Жолдошум дин илимин алган, илимдүү, альхамдулилла. Балдарым араб грамматикасынан өзү сабак берет дейт. Машалла. Машалла. Бизде кыргыз молдолорунун тарыхында мен билгенден Молда Шакир деген чоң раматылык киши бар. Ошо киши кызына көп китепти окутуп берген экен да. Үйдө сабак берген экен. Туугандар, жигиттер, мырзалар, уккан сабактарды биз дагы кыздар балдарыбызга айтып берсек, устаздан, атасынан өткөн эң чоң устаз болбойт. Атасы исламда чоң аалымдык даражага жетишкендердин ата-энеси сабак берген да. Карасаңыз, сүйүнүчтүү экен бул. Менде көп илим жок дейт, жең айтып атат. Себеби үйдө отурам. Аллахым парз кылган амалдарымды кылып, бирок жолдошум балдарыма сабак бергенде түшүндүрүп үйрөтпөйт. Балдарым билбеген темаларды менден сурашат. Мен илим жоктугуна байланыштуу, мен интернет аркылуу издеп таап балдарыма үйрөтөм. Аллахым кадыр кылганча үйрөтөм, мүмкүнчүлүк бергенче дегени. Бирок биз даярдаган сабак туура эмес болсо, жолдошум балдарымды мени кашанчын декен эми. Эмнеге жакшы даярдап келбедиң деп, 6-7 жылдан бери жашоо ушундай дейт. Жолдошум мени күнөөлөйт дейт. Сен үйрөтүшүң керек деп мени урат дейт. Менде араб грамматикасы боюнча илим жок. Араб грамматикасы эң татаал илим тууган. Мисалы жанагы илим могул жерден канча жылдан бери окуп жүрөбүз. 2007-2008ден бери илимдебиз, элестесеңиз. Бирок ошондо дагы жана кээ бир оор сөздөрдүн аракетин бир мындай кат окулуп кетип, анан кайра туура окуйсуң да. Бул араб тили оңой эмес. Оор китептерди окуш өтө эле мисалы кыйын. Кээ бир кол жазмаларды окуш, андан кыйын элестетиң мисалы мына. Онун кол жазмасында. Бүгүнкү күндө эң чоң илим тууган, могу илгерки кол жазмалар, ушу китептин оригинал нускасы, автордун кол жазмалары, автордон кийинки шакирттеринин, окуучулардын кол жазмалары. Ушуну лупа менен туура окуп берсе, бүгүнкү күндө ошол экзаменден өтө турган адам азыр. Башканы айтпай эле коюңуз, сиз Куран сүннөттө муштахид болуп мазхаб ачканда. Ошондой кол жазма китеп тап келебиз да, колдон лупа беребиз. Анткени лупа менен окуп алсаңыз, кээ бирлер окулунбайт. Лупа менен коюп туруп, токтобой бир беттен бир 4-5 ката кетсе, түзүк эле, дадыл эле молдо болгон болот. Анан бир 10дон ашык ката кеткен болсо, анда дагы окуп кел дейбиз. Анан такыр эле ката кетпей окусо, чоң эле аллама деген сөз. Бүгүнкү күндө илимий деңгел. Анан ошентип атканда, анан сизди же окутпаса, сизди урганы кандай анан балдарга үйрөтпөдүң деп. Анан балдар сурайт экен байкуш. Энесинен. Атасы катаал окшойт да. Жолдошум мени күнөөлөйт, сен үйрөтүшүң керек деп. Менде араб грамматикасы боюнча илим жок, үйрөтпөйт. Офлайн үйлөнүүгө дагы уруксат бербейт, сабак барып. Билсем мен дагы өзүм үйрөткүм келет. Бирок Курандан балдарым үйрөтөм, жаттатамын. Жолдошум ушундан урган кийин дейт 3-4 ай сүйлөбөй жүрөт. Мага да балдарыма да ушунча жыл кечирим сурап, жакшы сүйлөп, жолдошумду ыраазы кылайын. Жолдошум ыраазы болсо, Аллахым ыраазы болот деп аракет кылдым, бирок акыркы учурда чыдабай калдым. Жолдошум сүйлөбөсө, мен дагы сүйлөбөй жүрөм. Аллахтын алдында күнөөкөр болуп калбаймынбы? Мындайча айтканда, ажырашуу ниетим жок. Балдарымдын тагдырын ойлоп, ажырашкым келбейт. Сизден суроомо жооп алсам, иншалла кыяматта ушул жооңуз мага далил болот дейт. Чындап эле. Имам Абу Ханифа рахималлах, имам Зуфар деген чоң шакирти болгон. Ошонун нике тоюна барып, "Хада имамун мин аимматил муслимин", эң чоң шакирт бурга эрте кайтыш болуп кеткен да, тилекке каршы 6 жыл жашаган. Ушул имам Зуфар ибн Хузайл деген шакиртин айткан, бул чоң муштахид адамдардын бири деген. Анан ушундай муштахид адамдардан канча шакирттерди мен шакирт кылып даярдадым деген, анан айткан. Фатва бергенде этият болгула, адамдар силерден жоопту алып кете берет дагы, кыяматта силерди шылтап коёт. Биз ошол Сырат көпүрөсүндө калабыз, фатва бергендер, жооп бергендер деген да. Азыр мүмкүнчүлүгү жетпеген адамдар дагы берет, өзүн тозокко түрткөндөй болот да. Кудай баарыбызды сактасын. Жооңуз мага далил болот, жазууда каталарым болсо кечирип койсоңуз. Мен машалла, башка улуттан экен, кыргыз эмес экен, мусулман, бирок кыргыз эмес экен. Бирок жазгандарын карасаңыз, радиаллаху анка дейт. Сиз
Күйөөңүздүн номерин калтырсаңыз жакшыраак болмок экен, биз байланышка чыкмакпыз. Келинчегим Египетке барса онлайн сабак баштайт, бирок ал жанагындай жабык форматта. Эркектер аралашпай тургандай, кийин сабак жазылбай тургандай аманат менен. Сиз мүмкүн болсо ошо келинчегим сабагыма катталыңызчы. Ушул суроону алып келип берген жигит чыкканда жолуксун, мен ошол номерди берейин, ошого байланышсын аманат катары. Анткени эми сиз сыртка чыгып илим ала албайсыз, келинчеги менен сабак алыңыз, ошондо иншалла балдарыңыздын грамматикасын тез эле үйрөнөсүз. Бул бир. Анан экинчиси Маулян устаз деген бар. Чубак устаз мактаган устаз бар. Маулян Ашур устаз деп коет. Ошо кишинин сонун китептери чыккан. Араб сажидасы деп коет. Араб сажидасы деп араб тилдин морфологиясындагы, грамматикасындагы жазган, синтаксисын жазган китеп бар. Ошолорду үйдөн өзүңүз окуп алып, балаңызды окусаңыз тез эле жетип кетет. Бар болбай, ушул суроону сизге берейин. Ушул суроону жеткирип берген адам, ошо бар болбай инибиз Египетте окуп атат, чоң аалым киши, Кудайым буйрса. Ушул кишиге кабарлашыңыз. Ушул киши Маулян устаздын китептерин акчасын берсеңиз, сизге сатып алып берет, үйдөн ошо менен алектениңиз. Анан кошумча келинчегибизге байланышка чыгыңыз, Аллах ыраазы болсун. Асылбек устаз дейт, жашоодо чоң максаттарга кантип жетебиз дейт, кичинекей кадамдар менен. Өзү бул мусулмандардын жолу эле, бирок кайдзен бизден урдап алган да мунучу. Кайдзенди ошондой билесизби? Чоң максаттарга кичинекей, маленькими шагами дейт го. Кичинекей максаттар менен жетебиз. Кичинекей кадамдар менен. Кичинекей кадамдар туура болуш үчүн шариатка туура келиш керек. Анан максаттан жазбай туруктуулук керек. Ушул эки нерсе. Чоң максатка кичинекей кадам менен жетебиз, бирок туруктуулук менен кадам адашып кетиши мүмкүн да, кичинекей кадам ооп кетиши мүмкүн. Шариатка ыктай бериш керек. Ошондо эле максатка жетет. Ошол күн сайын 5 мал намазын калтырбаган адам бул чоң максаттуу адам. Анткени намазга эки дүйнөнүн максаты камтылган да. Башка баарын сүйлөп таң калам. Үммөттөн акыбалын оңдойбуз, тигиндей мындай деп сүйлөп туруп, бирок намазды кечиктирип окуп же намазды каза кылып окуп атса, андан түңүлүш керек ал адамдар. Ал үммөттүн маселесин каяктан чечет, өзүн куткара албай атса. 5 мал намазды кынтык кетирбей жакшы окусаңыз, ошол эки дүйнөнүн максатын ичине камтып алат. Намаздын өзүнөн канча сабак үйрөтсөк болот биз үйрөнсөк. Чоң жетишкендиктердин сыры эмнеде устазым дейт, туруктуулукта. Анткени туруктуулук тургузат, туруктуулук үчүн бизге сабырдуулук керек болот. Иншалла ошондо Кудай Таалам өзү берет. Туугандар келиңиздер, жандуу сурооңуздарды бериңиздер. Анан ошо менен Кудайым буйрса азан айтылса, Канча вакыт калды бизге азанга? Вакыт болуп калдыбы же барбы? 4-5 мүнөт бар экен. Бериңиз таксырын. Эки суроо бар эле. Бериңиз эки сурооңузду. Биринчиси Кызыр алейхиссалам тууралуу. Бул эмеле Манас эпосунан баштап, бул кийинки азыркы кездерге чейин айтылат го. Бул эмеле белгилүү жет акенин бирөөсү Кыдыр акеде деле төрөлөрдө эмесинде, энеси боюна бүтпөй жүргөн кезде бул эмен аксакалчанын дубана Кызыр алейхиссалам деп батасын берип кеткен деп айтылат го. Ошол жөнүндө кандай маалыматтарды ошолорду айта берсеңиз. Болду. Экинчиси аманат тууралуу да. Бул адамдын, бул Алла Таалага берген адамдын өзүнүн денеси, өзүнүн бул эмеси, ден соолугу чоң аманатпы, жандан да чоң аманат барбы ошол жөнүндө. Кайра сурооңдун төркүнү Алла Таала өзүбүзгө, ар бирибизге бул ден соолугубуз өзүбүзгө берилген чоң аманатпы, жандан да чоң аманат барбы? Түшүндүм. Экинчиси более философический суроо экен да. Дамлан берип коюңуз, унутуп калбаңыз, анан экөөңүздөрдүн кошуп туруп жооп берейин. Нике тууралуу болсо да, анан кийин экинчи суроо. Биринчиси ошол ата-эненин уруксаты никеге барбы, ошол биринчиси. Сүннөт болот Дамлан. Бирок сүннөт Ханафи мазхабтарда парыздай эле десек адашпайбыз. Ата-энесинин уруксаты жок, кыздын ата-энесинин уруксаты жок. Нике кыйылып кала турган болсо, нике өтөбү? Жакшы суроо. Мына могу 3 томдук китеп турбайбы? Ушул жерде келет. Изахтаратул мар'атул aqilatul балигату нафсаха фа'аджзатху дейт. Акылдуу, балагатка жеткен, акылдуу бирок. Акылдуу дегенде ошол акчаны же башканы туура иштете билген. Акылдуу балагатка жеткен аял киши өзүн үйлөсө күбөлөрдүн астында никеге өтөт дейт. Никеге өтөт. Бирок кыздын ата-энеси бул никеге каршы чыккан укугу бар. Эгерде кыздын күйөөсү буга тең чыга албай, кыздын даражасынан деңгээлүү болсо. Кыз жоолукчан илим окуса,
тигинин илими жок болсо ата энеси казыга кайтып беркин никени бузууга акысы бар. Сизге жеке жолугуп ошол жөнүндө сүйлөшсөк болот. Зарыл экен да бул, жарайт, макул. Чыгалы негизи бүгүн мен эртерээк кетишим керек, бир күндү белгилеп коебуз, маселени угуп туруп. Таксырым биринчи сурооңуз Кыдыр алейхиссалам боюнча. Бул боюнча аябай көп кызыгып окудум. Өзгөчө Ибн Касир Димашкый деген чоң тарыхчы ислам алымынын 25 том, 27 том экен. Ал-Бидая ва Нихая. Башаты, баштапкы. Эң башаты тарыхтын жана акыркысы деген китеп жазган. Тарыхтын башаты менен акыркысы деп. Ушунчалык так жазган да бул. Өзү чоң мухаддис адам болот. Ошол жерде Кыдыр алейхиссалам дескирет. Кыдыр алейхиссалам Хидр, арабча Хидр деп аталган. Бизче Кыдыр. Хидр деген ахдар, жашыл дегенден чыккан. Эмне деген десе бул жүргөн жер ошол чөп өсөт. Кээ бир адамдарды тергеп айтат го, жүргөн жеринде чөп чыкпайт деп. А бул кишинин жүргөн жеринде чөп чыгат экен да. Мындайча айтканда берекелүү болот деген сөз. Ошо Кыдыр деген берекелүү деген маанини билдирет экен. Түшүнүктүүбү ушундай. Анан Кыдыр алейхиссалам бул кишинин пайгамбар эмес экенде талаш тартыш бар. Эми Аллах Тааланын бир Куранда келет, "Валакат алламнаху милладунна илма", өзүбүздүн казынабыздан купуя илимди окудук дейт. Муну илим ладунни дейт. Илим ладунни кандай? Мисалы биз Ислам университетинде окудук, андай Египетте окуп атабыз, бул илм захир, сырткы илим болот дагы, шарият түшүнтүп окуп атабыз. Кээде Аллах Таала ошол сырткы илим менен кошумча жүрөктүн ички бир мындай бир башкача илим ладунни илимди берип коет, ал көрөгөчтө илим болот. Мисалы бир адам агент болуп келе турган болсо, дин душманы болуп, өлкөнүн душманы, диндин душманы болуп келип суроолорду бере турган болсо, ал кыраакылык менен көрөт дагы ага маани деле бербей коет. Уара болуп ага жооп берип отурбайт. Түшүнүктүбү? Каф сүрөсүн жума күнү окуйбуз го. Муса алейхиссалам күндөрдүн биринде Бухариде келет, суроолорго жооп берип бүткөндөн кийин Бани Исраил жөөттөрдөн бирөө келип сурайт. Сизден да жер бетинде аалым барбы дегенде, менден да чоң аалым жок дейт. Өзү туура эле жооп берген, эң чоң пайгамбар. Бирок пайгамбарлардын адеби бөлөк болуш керек, Алла Таала айтат. Сүйгөн адамына кичине жеме сыяктуу кылат. Жок, Аллах билүүчү деп жооп беришиң керек эле. Өзүбүздүн даргөбүздөн илим үйрөткөн, ички илимди үйрөткөн бир пендем бар, ошол жактан жолугасың. Белгиси жанагы кызматчылыгын себетиндеги балык жоголот дейт. Айтор окуян тоготери Кыдыр алейхиссаламга жолукканда көптөгөн окуя болот. Ошонун бирөөсүн эле айталы. Жаш баласынан чыкканда өлтүрүп коет Кыдыр алейхиссалам. А шариятта сырткы илимде эмне болот? Бейгүнө бирөөнү өлтүрүп болбойт арам. А бирок тиги жерде ички илим болгон да. Кандай ички илим дегенде Аллах Таала билдирген бир сезим болгон. Бул баланы ата энеси картайганда балалуу болгон, ата энеси өтө момун адамдар, бирок бул баласы чоңоюп кайырдын капыр болот, ошондо баласын ыраазы кылам деп беркилер да динден чыгат. Ошон үчүн буларга кайра жакшылык болуш үчүн ушундай болду деген себептерди айтат да, сырты бөлөк ичи бөлөк деген сөз. Кыдыр алейхиссаламга ошондой бир илим берилген. Анан эң чоң өзөктүү талаш бүгүн Кыдыр алейхиссалам тирүүбү, тирүү эмеспи деген талаш тартыш бар. Ибн Касир Димашкый, Имам Бухари жана көпчүлүк аалымдар кайтыш болгон деп айтышат. Анан кээ бир бирок биз сабак алган аалымдарыбыз бар го. Кээ бир аалымдар Шейх Абдусалам Шаннар устаз бүгүнкү күндө тирүү, мен өзүм Сирия мамлекетинде ал түз адам, маслак бармаган акыйдада түз. Баягында каргашал окуй болуп кеткенде мен өзүм жолугуп саламдашкан деген сөздөрү бар. Муну ойлонуп, окуй, калыс ушул теманы козгоп койду. Деп анан Кыргызстанда интрига болуп кетпесин бул? Кыдыр алейхиссалам бул маселесин Аллага тапшырганыңыз жакшыраак. Аллах билүүчү. Баягы Кыдыр алейхиссалам кайтыш болгон дегендердин күчтүү далили бар. 100 жылдан кийин могул жер бетинде эч ким болбойт дегенде далил келтирген да. Демек, Кыдыр алейхиссалам тирүү болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи келип, кол берип, баягат кылып, элчиси болмок, үммөтү болмок, ал негизи кайтыш болгон дегендердин далили күчтүүрөөк болот, далили күчтүүрөөк болот ушулардын. Бирок ушундай талаш бар. Бул биринчи сурооңуз. Экинчи сурооңуз, аманат деген дене ооба чоң аманат. Бул эң чоң аманат, имандан кийинки аманат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат, Бухари Муслимде сахих хадис бар. Ни'матан магбунун фихима касирун минан нас. Эки немат бар, көпчүлүк адамдар акысына баркына жетпей калат. Ас-сахха ден соолук, экинчиси аль-фараг бош убакыт дейт. Ден соолук өтө чоң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи бөлөк бир хадисте Сунан Абу Давудда айтат: "Ва инна ли жасадика алейка хаккан", жана момундардын энеси жубайы. Уктап калбайын деп түнкүсүн жанагындай мечитке эки түркүктүн ортосунда жипти байлап, ошо жипке уктап калганда жипти карматып намаз окуп ойгонуп турган да. Ошондо мынчалык кыйнабаган өзүн. Ва инна ли жасадики алейка хаккан. Сенде денеңдин акысы бар деп айткан. Түшүнүктүүбү тууган? Бул чоң аманат. Андан кийинки аманат бар, эми азыр азан айтылынсын, ал кайсы? Гусул болгондо, жунуптук болуп калганда гусул алып жүрүү бул чоң аманат. Ва инна лигтисала минал жанабати ла минад дин. Динден болуп эсептелет да, ошондой аманаттардын катары бар.
азан айтып койсаңыз, анан суроо жооп уланталы. Шейхтерим, суроолоруңуздар болсо бериңиздер, бир 10 мүнөттөй убакыт ажыраталы. Уруксат бересизби сиз, кечиресиз, сөзсүз. Бул жак манасипасын козгоп калбады, анан ошону берейин деп атам да. Тиги Шейх Абдуллах Сирай Жиддин аль-Хусейни. Ооба. Аалымдын өлүмдөн кийинки жашоо тууралуу китеби бар турбайбы? Бар. Ошол орус тилинде которулуп чыгыптыр да. Авалимул гайб деп менде бар. Которулуп туруп орус тилинде? Ооба. Анан ошол жерде Шейх Абдулкадир Жилани Багдад шаарында тирүү кезинде эле, өңүндө эле түшүндү эмес, Азирети пайгамбарыбызга анан Азирети Алиге жолуккан тууралуу окуя келет экен да. Ооба. Анан баягы Семетей дастанында канекейиңиз Тайтооруну чабат эмеспи? Ооба. Ошол жерде баягы Тайтооруну Айкөл атабыз баш болгон, берки жана 40 жоронун кыран тапкан кыргындары ошо сүрөп келатканын көрөт эмеспи? Анан менден ошондо суроо пайда болду да. Пайгамбарыбыздан тышкары башка адамдар деле өңүндө көрүнүшү мүмкүнбү өчүп кеткен адамдар? Мен жооп окуган бул нерсени толук жоопторун даяр турат, бирок айтсам биздин эл көтөрө албайт аны. Мен муну сизге жекече жооп берейин, бул жооптон качуу эмес, биздикилер көтөрө албай кетет. Сөздүн ачыгы. Мен кышында же жайында келгенге чейин өйдө чыгып ылдый түшүп, алдыдагы шайлоо деле башка деле экинчи орунда калып кетиши мүмкүн да. Чын айтам. Анан бирок биринчи маселеси бар го, ру'ятун наби саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды өңүндө көрүү, түшүндө эмес, өңүндө көрүү. Талаш тартыш бар. Талаш азырынча сиздерге керектүү сөз, талаш тартыш бар. Демек, мунун ичинде да көп нерсе бар да. Мен сизге жекече жооп берейин, эртең келиңиз, бүгүн шашып атам. Анан жанагы Шейх Абдулла Сурач устазыбыз биздин чоң ата устазыбыз болот. Саид Багдаш устазыбыз андан кийин эле. Бул кишинин көптөгөн китептери бар. Дамылалардын ичинде Максат Дамыла өтө бактылуу адам. Анткени Дамыла анда муфти учур окшойт. Барганда китеп көргөзмөсүнө барат эле да Дамыла. Анан окуган ханафи балдарды карап, сабагын карап келет. Ошондо Дамыла ушу китептерди жыйнагын алып калыңыз деп бир $500 чейин барды окшойт. Абдулла Сыражидин устаздын бир 40-ка 50-ге жакын китептери бар да жазган. Бүт китептер. Ошону Дамыла менен азыр сабак өтүп жүрөт окшойт кээ бир китептерден. Ошондо ал-иман би авалимил ахира. Акырет ааламдарына, мындайча айтканда өлүмдөн кийинки ааламдарга иман келтирүү деген китеби бар да. Ушундай бир маалыматтар жазган. Аллах разы болсун. Түшүндүңүз, Алла разы болсун. Ооба. Ооба. Ихлас болот. Эми ал сиз ошого өзүңүздү көндүргөн турбайсызбы, ал ихлас болот. Ал баягы кандай ихлассыздык деп аталат. Бош учурда отуруп, теспени эле тартып, дүйнө сөзүндө эле сүйлөнүп, сериалды деле көрүп, башканы деле сүйлөшүп койсо, бул зикирге болгон урматсыздык болот эле. Сиз мындайча айтканда 2 амалга көнөпсүз. Эркектин мээси ошого жетет. Бизде деле экзамен учурунда бир нерсеге, көп нерсеге жетишүү керек болот да. Жазуу менен, угуу менен да, жаттоо менен да ушул убакыттар болуп калат да Египетте экзамен болордо. Мага жеткендер жетет, ошого ал зикирге мындай урматсыздык катары каралбайт сиздике. Ихлас болот да. Ооба, ихлас болот. Сиз ушу ихлас кылып, убакытты үнөмдөп калайын деп атасыз да. Ошондой. Кечиресиз, Аллах разы болсун. Ошонуңуздан кайтпаңыз. Болгону жол эрежесин эле баягы этияттасаңыз болду. Сабак учурунда ошону этиятташыңыз керек. Сабак алайын деп бүгүн анан айтпадым эле. 8-курста. Адепти бала экен, ошодон алдым. Ушу киши бул берекелүү адам да бул киши. Тамам, сиз сабак бериңиз, сиз сабак бериле турган даражадасыз. Сиздин жүзүңүздө эле көрүп нур байкалып турбайбы, илимдин нуру бөлөк да. Туура. Келиңиз Дамыла, мен сизге китеп белек кылайын. Анткени мында менде 2 нуска бар. Өзүм өтө жакшы көрүп жүрүп алдырган нускалардын бири да бул. Башында хашиялар менен бирге кошо белек экен сизге. Машалла. Аллах кут кылсын, берекелүү кылсын. Ад-дурарул мубаха фил хазр вал ибаха. Анткени менде бир нуска бар. Сиздин илим жолуңузга, бир чоң даңгыр жолуңузга себепкер болсун да.
Машалла, Кудай таалам берет. Дагы туугандар кечиресиз. Даже Маврын акырда эки суу жөнүндө айтып берген да. Жейхун, Сейхун. Ошол эки жөн. Мен суроом ысык көл жөнүндө да. Бир ролик көрүп калдым, анан башка бир эме жөнүндө көрүлөтмүн да, башка жөнүндө. Бир ролик көрдүм, бирок жооп койдум. Көл жөнүндө именно Куранда да айтылган деген. Кээ бирлер ушинтип айтат, ысык көл болуп атат дейт, жана Каф сүрөсүндө Айнен Хамиа деп жанагы Зулкарнайн. Зулкарнайн чыгышка да, батышка да барып Кудайдын динин жеткирген да, даңазылаган. Анан ошол жерде Фи Айнен Хамиа деп мындай баткактуу бир көлгө барып такалган деп айтат. Эми бул нерседен мен өзүмдү алыс кармайм. Сөзсүз эле чыккан нерсеге алып келип такай берсек кыйналып калабыз. Анан ысык көлгө Курандан дагы өрөөн таап, анан Ала тоого дагы өрөөн таап. Анан убагында арабтар келип, могу биздин тоодон, "О, Яжуч Мажуттун жанагы ошол эле Зулкарнайн келип бүтөгөн жер ушул жерге окшош экен" деп анан кыргызстандыктардын кейпи түшүп калыптыр байкуштар. Көрсө диге эме болот турбайбы депчи, Яжуч Мажут бизден чыкса биринчи биз желип кетет турбайбы депчи. О, биринчи Яжуч Мажутка чейин жашай берели, анан көрөбүз ар жагын. Ошон үчүн мен ойлойм, ал нерселерге көп токтолбогон жакшы. Эми ысык көл. Бирок аны өтө ыйыкташтырып, колуңду салып койсоң сен святой человексиң деп, анан минтип жок, эми берекеси бар кыргыз эли үчүн, албетте берекеси бар, кайры бар. Алкул Осмонов жана эмне деген адамдар жазып кетти. Кудай таалам Кыргызстаныбызга берип койгон жер, бирок аны мындай бир ширк келтире тургандай далил жок, кыйналбаш керек. Ал анткени түшүндүм, кийинчерээк чыкты да. Төркүнү баягы эмеде болуп коюп. Ооба. Адепсиздик көбөйүп кетпей. Ошол. Мен түшүндүм. Ал нерседен болушу да мүмкүн, болбошу да мүмкүн. Бирок бул нерсе менен биз башыбызды алек кылбаганыбыз жакшы. Түшүнүктүүбү да? Мисалы сизге айтайын, Куранда нумерология деген илимди чыгарышып, кээ бирлер ширкти башкандыгынан санды санга байлаган илим. Куранда могул сан мынча болот, бул өтө агсыз илим. Бул мындай далилге жарабай турган илим. Шаби Азаматова деп биз Марал ФМде иштегенде бир жакшы адам болгон, суроо жооп берген. Ошол киши да сабак келип калыптыр. Учурдан пайдаланып ыраазычылык билдирейин. Чубак устаздын убагында суроо берип жүргөн адам болгон да бул киши. Эфирде алып барып жүргөн адам болгон. Машалла, Кудай таалам өмүрүңүзгө береке берсин. Айтайын дегеним туугандар, Шаби деген Имам Абу Ханифанын устаздарынан болгон чоң алым болгон. Бул сиздин сурооңузга, сиз элге сабак болсун деп айтып атпайсызбы? Анан ошол кишиге адамдар суроо берип, анан бирөө мындай өтө башкача суроолор бере берген, анан акырында мындай суроо бериптир. Шайтандын аялы барбы болсо кандай депчи. Десе Имам Шаби айткан экен, атаң көрөй деп санын урган экен да. Бардык тойго жетиш, ошонун тоюна кечигип калган турбайбы депчи. Ошон үчүн ысык көл маселеси деле ошондой эле маселе. Эми бирөө жарым ошону Курандан деп алып келиши мүмкүн, бирок бул 100% түшпөйт. Түшпөй атты да булчу. Дагы барбы туугандар суроолор? Берип калыңыздар. Азыр кечиресиз. Аял киши намаз окуп аткан эркектин жанынан өтүп кетсе, эркек намаз бузулабы? Жанынан өтүп кетсеби? Тийиппи? Же мындай эле астынан өтүп кетсеби? Намаз бузулбайт, күнөөкөр болот. Эркектин намазын бузуу үчүн 8 шарт бар намазда. Эркек аны ниет кылып, ага имамчылыкка чыгып атам деп ниет кылыш керек. Анткени эркек ниет кылбаса, аял киши эркектин намазына кире албайт. Анан бирге жанында туруп калыш керек, ортосунда тозу болбош керек деген шарт менен. А сиздин сурооңузда эркектин астынан аял өтүп кетсе, аял күнөөкөр болот, же болбосо эркек өзү адам өтө турган жерге туруп алып окуса, эркек күнөөкөр болот, бирок намаз бузулбайт. Бузулуш үчүн катаал шарттар бар. Жанында туруш керек, эркектин эме ниет кылыш керек деген сыяктуу. Бир намазда болуш керек экен. Бир намазда болуш керек. Анда дагы анан шарттар бар. Мисалы, махрам менен окуп атса, келинчеги болобу? Эркек адашта оңдай аламы, оңдай албайбы? Артына турган. Эң жакшы суроо. Аялы жеңем агабыз менен намаз окуп атат. Анан агабыз Куран окуп атканда адашып кетти дейли мисалы. Ошондо лукма деп коет адатта. Мындай эскертүү береби? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мечитинде ошол имамга чыкканда бирөө адашып калган экен, эркеги дагы аялы дагы айтып ийгенде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намаз бүткөндөн айткан. Иннамат тасфиqu lin-nisa wat-tasbihu lir-rijal деген Бухари Муслимде келет. Имамга чыккан адам адашып кете турган болсо, эркектер субханалла деп тасбих айтат, аял кишилер да субханалла жанагы чубаксыз күлдүрөт эле. Харамейинде, Макка майында аялдар да Куран окуп кете берет да. Жок, болбойт. Аял киши тасбих колун мындай гана урат. Кол мындай кылып урат. Адашып кетип атканын билдириш үчүн. Түшүнүктүбү? Кол мындай урат, тасбих деп коет. Аны биздикилер дагы илимин окуш керек да. Бул эмнеге кол уруп атат деп анан намаз бузуп карабыйса элестетиңиз. А бирок адатта ошондой. Колу менен мындай кылып эскертүү берип коет. Мындай кылып коет. Аны бирок күйөөсү түшүнүш керек анан.
Намаз бүткөндөн сен эмне жана кол чаап жүрөсүң деп жүрбө. Түшүнүктүү, аял эркек түшүнүш керек, илимин окуш керек ошону. Ошон үчүн эркектин да бир имамга чыгып алгандагы болбойт экен да, көрдүңүзбү? Жеңем кол уруп атса, тиги түшүнбөй жүрсө, демек бул имамдыкка жарабайт экен, али окуш керек деген сөз бул. Кечиресиз. Балдарыма анткени мукта болобу? Аллах разы болсун сизден. Биринчиси, Кудайдын парыздарын, милдет кылган иштерин колдон келишинче аткарыңыз Кудайдын астында. Жалпы жонунан, намаз, зекет, орозо кирет, бай болсоңуз зекет. Экинчи, тамак аш маселесин адалдан камсыздаңыз, балдарды кошол да. Анан үчүнчүсү, ошол тарбия жаатына көңүл буруңуз. Ошол үч нерсе сизди мыкты аталыкка жетелейт. Анткени сиз Кудайдын астында ибадатты жакшы өтөсөңүз, атаңыз көрөт, балаңыз көрөт. Үй бүлөсүндө намазкан адамдардын балдары жаштайынан жай намазды жанагындай ойноп ошол жерде билет да, ага намаз оку деген сизге муктаж эмеспиз. Анан адал тамак балдарыңыздын зерек илимдүү болушуна жардам берет. Анан үчүнчүсү тарбия маселеси, эки нерсе. Тарбияда олуттуулук керек, эң чоң нерсе. Анан ошого туруктуулук керек. Дайым ошо менен алектенсеңиз баралына жетет. Ошо менен ойлойм сиз эң мыкты ата болосуз деп. Кечиресиз. Словакияга кете элексизби? Мен суроом адамдын аты жөнүндө да Абдулла деген Алла Тааланын кулу деген маанини билдирет. Ооба. Ошол аты болсо Акира деген атка которууга алмаштырганда кандай? Атила? Акира. Деп которсобу? Алмаштырыптыр да ошол. Анан бул адамга мен да бир аз себепчи паспорт кылып жүргөндө мен бир аз акча сураган, кыйын сураган, мен берип коюптурмун да. А бирок бул нерсе жөнүндө мен мындай кабарым жок эле да. Кийин анан билдим да. Акира деген кайсы тилде эмне маанини туюнтат экен? Ошону мен вообще билбейт экенмин да. Негизи бирок бул Алла Тааланын кулу деген ал мен андан кечиресиз, айтыңыз. Ооба. Башка балдарды эми мен бул балдардын атынан сөйлөп келбей эле, бирок угуп калдым да. Ал болсо абд деген, бул кул деген маани түшүндүрөт экен. Ошол себептен мен атымды өзгөрттүм деп чечим кылдым деген. Мен өзгөртпөсөм кул сыяктуу болуп калам деген сөз да бул илимсиздик. Мен сиздерге бир катуу хадисти айтайын. Мен азыр жооп берем. Акира деген кандай маанини туюнтса деле Абдулла деген ат эң жакшы ат болот, ал башка атка которулбайт негизинде. Башка атка которулбайт. Бир гана Европага барып калып, сенин атың деген террорист, экстремизмге тиешеси болуп атат. Сен азыр атыңды өзгөртпөсөң, сени биз өмүр бою түрмөгө камайбыз, өлтүрөбүз десе гана башка кетилген зарылчылык себептен. Ал эми түшүнгөн жерлерде Абдулла деген ат эч качан өзгөрүлбөйт ал. Түшүнүктүүбү тууган? Акира деген японское имя, означающее светлый или красивый дегенди билдирет экен. Японский атты тандап алыптыр да. Азыр шашпаңыз. Кандай болгон учурда деле Абдулладан өткөн красивый имя жок, негизи ат жок. Бул бир. Экинчиси, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам доорунда сахабалар бир жерге барышкан, алыскы жортуулга, жумушу менен, тапшырма менен. Анан иштерди бүтүрүп, аягына чыгып, соңуна чыгып келатканда, түнкүсүн гусул важып болуп, жунуп, уруктугу чыгып калганда, эртең менен досторунан сураган сахабалардан, туугандар, мен катуу азыр гусул жагап алда турам. Жуунайын десем, катуу шамал, суук болуп атат. Мен не кылайын, ден соолукту карайынбы же гусул алайын дегенде жанындагылар айтышканда, сен азыр суу бар болуп турса, суу бар болуп туруп гусул албасаң намазың өтпөй калат. Намазың өтпөсө мындай болот деп катуу жооп бергенде, бир киши жана жараты дагы бар болгон да согуштан. Жарат болгон, ошентип гусул алганда жаратына тийип, ошо киши кайтыш болгон, себепкер болуп жанагы. Суу. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтышканда, аябай ачуусу келип ордунан туруп, "Каталуху каталахумулла фа инна шифаал айи ас-суал." Не үчүн аны бөөдө жерден өлтүрүштү дейт. Ошонун күнөөсүн алат кадимкидей дейди. Билбеген адамдын ооруган, билбеген адамдын дабасы сураш керек эле дейт. Силер сурашыңар керек эле, чабарман жөнөтүп дейт. Ошон үчүн абд деп билбегендер айтып атын өзгөрткөн, ошо билбеген достору да күнөөгө шериктеш болот. Кайрадан ошол Абдулла деген атка кайтарсын. Абдулла деген атка кайтарсын. Дагы бир суроо. Абдулла ибн Мубарак деген рахматуллаху алейхи. Ошол жөнүндө бир аз маалымат берип кетсеңиз. Абдулла бин Мубарак имам Абу Ханифа рахимахуллахтын шакирттеринен болгон, чоң мухаддис, чоң алым болгон. Бул киши Абдулла бин Мубарак. Бул киши ушунчалык такыбачылык бир окуясын айтайын сизге. Шам мамлекети, Сирия мамлекети болот азыр. Шам мамлекетинде канча азап тозок менен кыйынчылыкка барып, ошол жерден илим жазып, хадис угуп, анан ошол бирөөнүн өзүнүн калеми түгөнүп калып,
сыя челеги. Бирөөнүн сыя челеги калемин алып келе берген экен, бир 6 айлык жолго азыр күн менен. Ошону унутуп калып келе берген экен, кайра 6 айлык жолдо барып, бардык нерсени токтотуп, калемин сыя челегин кайтарып, анан кайра келген адам болот. Ушунчалык илимде аманаттан корккон адам болгон. Ошол адамдын тарыхы жөнүндө орусча китептер болсо билесизби, кыргызчасы барбы? Ошол китеп болсо мага сунуштай аласызбы? Кайсы китеп жөнүндө? Арабчаны Орусча издеп көрүңүзчү, анткени жанагына ошол жерде бар. Суар мен Хаят сахабаны чыгарып турду орусча. Ошол жерден карасаңыз чыкса керек, табийиндерден. Андан кийин канан экинчиден кыргызча чыгып калса керек. Аалымдарды тарбияган энелер деген бир китепти көрүп калдым. Балким ошол жерде Абдулла бин Мубарак бар, кыргызча. Биринчи, экинчи бөлүгүндө да ошол киши жөнүндө жазылган экен. Мен ошол кишинин тарыхына, өмүр баянына кызыгып калып, ошону тактап атам да. Ооба, туура эле ошол. Аалымдар тарбияган энелер жана башка десеңиз, анан дагы эгер макул десеңиз, мен кеткенче дагы чогултуп келип окуп берейин. Сиз жазып коесузбу Ахмат ага, ошону унутуп калбайлы. Кечирип койсо, бул кишини такыр унутуп кеттик, кечирип коесуз шейхим. Өзүңүз эми ихлас кылган, батасы кабыл болгон устаздардан биз колубуз жеткен. Чубак устаз айтканы бар эле, Сыражидин дамылда деп, Арчебешиктеги. Эгер мен дуа сурай турган болсом, Сыражидин дамылдадан деп. Анан мен өзүм шашпаңыз азыр, ойлонолу. Кыргызстанда устаздарды сурап атасыз да сиз, эки адамды кийин видеону сабак көргөндөн кийин булар өзүнчө эле ушинтип бида ширк кыла берет экен дебесин, некоторые братьяларчы. Поэтому биз ла нузакки алаллахи ахадан, эч кимди Алладан жогору коюп мактай албайбыз. Иннама натакаллам ан-зahir, сырткы эмесин карап гана айтып атабыз. Ва накилу сараир милаллах, ички эмелерин Аллага тапшырабыз. Балким биз жакшы деп ойлоп жаман болуп калышы мүмкүн. Балким биз жаман деп жакшы болуп калышы мүмкүн. Ал-илму индаллах, илим Алланын астында. Бирок сырттан, как человеческий фактор, адам катары эки адамды айта алам. Бири Молда Надыр Дамылда. Ислам университетинде сабак берет. Бул кишинин жашоо тартиби бөлөк. Ошо Молда Надыр Дамылда, Молда Ашим Дамылда экөөнү кошсоңуз болот. Бул бир адам деп эсептейли, ага энелер. Экинчиси Баткендеги Молда Ахун Дамылда. Бул киши олиялык даражага жеткен. Иншалла дуасы кабыл болот деген үмүттөмүн, Кайра туугандарга айтылып айтып атам да, үмүттөбүз ошондой. Илимди Алла билет. Үчүнчүсү Карабалтадагы Абдурахим Дамылда. Анткени ал кишини дагы мындай башкача бир адам деп мен бир Кудай Тааладан үмүт кылам. Туугандар дагы 4-5 суроо андай намаз окуйла. Мен азыркы Абдулла деген баланын атына мен акырат келтиргим келген жок. Ошол видеого таркайтылган болсо мен ошол баланын атына кечирим сурайм. Болгону мен ошол балага бир менен бир пайда акыретке бир жакшы нерсе жүрөгүңүздү Аллах Таала билип турат да, мындайча айтканда эми ошол тыйын сурап калыптыр, билбеген абалда жардам берип калыптырмын деп өзүңүздүн күнөөңүздү сезип атасыз го дейм. Жок ага, жакшылык каалап атасыз, Алла жүрөктөрдү көрүп турат. Бир тууганым. Ооба. Паспорт алып алганда ал киши, ошо паспорт столдомун деп билбейм, бирок мындай паспорт столдомун деп мен акча берип турмун. Эми ал өзүнүн ыктыяры. Өзүнүн ыктыяры, биз дин аалымы катары, өзүбүздү аалым деп айтып аткан жокпуз. Диндеги сунуш катары ошол мурдагы атка кайтсаңыз жакшы деп кеңеш бере алабыз. Жогоруда суроо боюнча намаз окуганда, жубайың менен намаз окуп атасың да, жубайым менен окуп атам деп мындай ниет кылбай калсаң эмне болуп калат? Өтпөй калат. Ханафи мазхабта рожи фатвада өтпөй калат. Сөзсүз аял артыңыздагы жеңем сизге уюганда, жеңем мисалы куфтан намаз өтүү үчүн эркек аны ниет кылыш керек. Ниет кылбаса да боло берет деп Аллама Зейн ибн Нужейм рахмахуллахты айткан, бирок ал фатва өтпөйт бизде. Аялдын намазы эркек уюганда аялдыкы өтүш үчүн эркек унутпастан ниет кылыш керек. Эркек унутуп калып эле анан жеңебиз окуп койсо, ал нафилге айланат, куфтанды кайра окуш керек болот. Бул бир тараптуу кескин түрдөгү сөз. Бир компанияда иштейсиз да? Алдында анан товарлар сатабыз, анан акча бизге чогулат да, анан биз өзүбүзгө кармайбыз, ал акчаны анан отчетун беребиз да. Ошол отчетун бергенге чейинки аралыкта кээ бир учурда ушундай учурлар болуп калат. Акчадан пайдаланабыз, өзүбүзгө өзүбүздүн ишке пайдаланып калган учурлар болот да.
өзүнүн акчасы жок болуп калат же зарыл иш болуп калып пайдаланып анан орду токтоп коебуз да. Ошол дурус эле болобу, кандай болуп калат? Башчы менен ачык сүйлөшүп коюш керек ушул нюанста. Башчы ачык, сарахаттан дейт, настан ачык сизге уруксат берсе болот. Ачык уруксат берилбесе ал аманат болот, болбой калат. Маалыматы бар да, Бирок ачыктап коюш керек. Баары бир. Анткени адам бүгүнкү заманда бир тууганым, баардыгын ачык документалдуу кылбаса, эртең бир аз кыйынчылык болсо күнөөнүн баарын сизге шылтап коюш бүгүн жеңил эле болуп калды. Ошон үчүн ачыктык жакшы. Астынан ачык өтүп коюңуз, мен ошону коюп койсом болду негизгиси депчи. Канча окуялар болду көрдүңүз го, коюп коём деп не деген окуялар болуп кетиши мүмкүн. Biz деген сумда иштейбиз, анан сумда көп намаз окуган байкелер, эжекелер кредитке телефон бере берет да. И анан кийин кээде мындай ашыртып, телефон мактап, ушуну сатып алгандар да болот да. Сизде айтам, неге башкача нур десе сумда иштеген мындай такыба таксырлардан турбайсызбы? Мына бул жерде Темирлан Ажыкембер мыкты адамдар. Мен айтам ушу кишилерди. Сумда иштегендердин такыбачылыгына биздики деле тең келбей калат деп. Билбейм, биз балким көп барбайбыз го, бирок барып калсак дарат сакталып чыкса ошол чоң иш болот да. Астагфиралла. Ошол үчүн нур бар экен да чекиңизде. Ошо кандай болуп калат эми? Суроо ошол да туурабы? Ошол кандай болуп калат? Алардын намазы өтөбү, жана ошолорго мындай Ханафи мазхаб боюнча намаз өтөт. Шафи мазхаб боюнча өтпөй калат. Шафи мазхабта катаал карайт. Бирөөнүн жерин тартып алса, намаз өтпөйт ошол жерди кайтарып бермейинче дейт. Бирок чоң күнөө. Бизде кайтарып бериш керек чоң күнөө, бирок намазганын тиешеси жок дейт. Анан экинчи маселе, бүт нерсе банкка байланбадыбы? Алар мындай бирден экиден сатып отурбай, банкка байлап туруп анан ошондо кардарларды кылалы деши мүмкүн, бирок альтернативасын табыш керек. Кредит. Аякта ыктыярда болот да, мындай мурабакка түрүндө да бар, анан кийин кредит да бар да. Бирок көбүнчөсү мындай кредит бере беришет. Мен ойлойм, жакшы күмөн кылыш керек, балким эми ошончо жоолук салынып, таксыр болуп атса, демек бая банк бирок мурабака болсо керек деп ойлойм. Жакшы күмөн кылалы, же сиз анык факт менен билесизби? Анык факт бар. Арасында анык фактылар бар. Анда акырын барып эскертиш керек, кредит жакшы эмес деп. Мен сизге таң калтыра турган дагы айтайынбы? Таалай Карыке деп Жыргал Карыкебиздин окуучусу бар, айтат. Өткөндө айтып берип таң калып калдым да, баягы илгер китеп берет го, тобо деп жакамды кармандым деп. Туугандар азыр окуйбуз намаз, капа болбоңуздар, бир 3-4 адам жооп берип коелу. Кантип айтсам, сакал менен эмени аралаштырбай эле коеюн. Кээ бир динден де өзүн көрсөтүп жүргөн адамдар ашкана ачканда, башкача ачканда кадимкидей бакчыларды, кадимкидей жин шайтандар менен иштегендерди колдонот экен да бүгүнкү күндө. Барып сээп кой, барып мындай кылып кой, барып мындай кылып кал. Эми демек бул баягы көрпенделик. Дүйнө дегенде такыбачылык башка нерсе жыйылышып калат. Биз айтабыз, Курандагы аят менен эле жооп беребиз. Аяттан халас болуш керек. Тазавваду фа инна хайраз зади тaqва. Азык затты кандагыла акыретке эң чоң таза азык зат бул ошо такыбачылык болот дейбиз. Дагы бир суроо. Жакында эле Карабалта жамаат менен ошо Абдурахим Устаздын окуучулары менен даатка чыгып алып, анан ошондо ташкилдешти да, эмеге медресе окуганчы. Биз болсо азыр Киевде окуп атабыз, анан окуусуна байланыштуу барып калдык да, үй бүлө. Киев дегенде кайсы Кыргызстан Ислам университетиби? Жок, Кыргызский экономический университет. Өтө сонун окуу жай турбайбы? Бизге жаш кадрлар керек, кыргыз ошол эконом факультетти бүтүп туруп, мурабаха. Сиздин сурооңуз бекер эмес да, окуйт жүргөн. Айта бериңиз. Кандай кылам? Мен ошо даватта жүргөндө вообще ниетим жок эле, андан жакка келгенде кадимкидей. Жок, окуу жайды бүтүрүңүз. Канча жыл сиздики? Бакалавр. Дагы 2 жыл колледждики. Коллежде эме бар да, бакалавр бар да. Жок, сиз ушул жаат менен кетиңиз. Сизге менин сунушум, сиз азыр окуу жайды алмаштырбаңыз. Ал жердеги медресени ошол жерге тапшырган балдар окусун. Сиз жайкысын ошол пайдалуу илим-билимди алып туруңуз, бирок ошол экономика жаатында бизге мыкты адистер керек. Мамлекетке дагы, мусулманчылыкта дагы. Сиз жакшы окуп бүтүңүз, сизде мыкты кадр катары муфтиятка сунуштайлы. Муфтият сүйлөшүп туруп, жолун таап туруп, Малайзия, Бахрейнге окутсун. Бирок ага чейин англис тилиңиз кандай деңгээлиңиз? Сумдан бир аз үйрөнүп алып. Сум үйрөтөт да, жашоо үйрөтөт. Бирок на высшем уровне. TOEFL бар го? TOEFL-дан тапшырып чыгыңыз сиз. TOEFL-дун уровнуна чыгып, англисчеден жанагындай дүйнөлүк деңгээлди алыңыз дагы. Сиз тилди кошумча окуңуз. Сизди келечекте мен Малайзиядан бүтүп келген чоң адис катары көрөм да. Кыргызстанга банк маселесин чечип биле турган адистер керек. Ал молдо болуп туруп, бул жагын билбей калып атат, же биягын билген адам молдочулукту билбей атат. Сизде кош канат болуш керек. Сизге бир окуя айтып берейин. Шейх Юсуф устаз айтат.
атам дейт, светский адам эле, светтик адам. Анан мени метакадемияга, Египеттин метакадемиясына окутту дейт. Ошол жерде аларден 7 жыл метакадемия чоң окулат, узакка. Окуп жүргөнүмдө анан илимге аябай кызыгып калдым. Анан менде эки арасат ой болду. Медицинаны жыйыштырып, илимди тандайын дедим. Анан эмеден келген, азыр айтам, Мароккодон келген чоң устазыбыз бар эле, Абдулла Сыдык Умар. Ошол кишилерден кеңеш сурасам, тасауф, адеп, ахлактагы бир эреже менен жооп берди дейт. Аким хайсу акамакалла. Кудай сени кайсыл жерге алып келсе, ошол жерде бекем бол деди дейт. Түшүндүңүз да? Ошол насихатын мен алдым, пайдаландым. Эң мыкты медик болуп бүттүм. Кудай убактымды бере көрүп, шариаттын да бакалаврын кызылга бүттүм дейт. Азыр сонун нерсе кылып атат да. Ошон үчүн сиз эконом-факты бүтүңүз. Эконом-факты бүтүңүз. Бул өтө зарыл. Мен да балдардын бирин ошол жакта окутайын деп жүрөм да. Кудай көп бала берсе. Дагы бир суроо, могу айтпадыңыз эки аттестат алып кеткен депчи. Закир Наилбеков ал врачта алдында экен да. Ал кишини уксак болобу негизи? Ооба, өзүнүн ошол жанагы ал Ахмад Дидаттын окуучуларынан дагы өзүнүн мыкты жааты бар. Жанагы христиан өкүлдөрү менен, индуизм жана башкалар менен диспут кылат го. Ошол жаатты уксаңыз болот, бирок шариатта суроо жооп менен акыйда жаатын уга албайсыз а кишини. Потому что есть уровни да, деңгээлдер бар. Бизде эл эми баягы коо сүйлөгөндүн баарын уга берет да. Ал кишиде эч кандай жаман нерсебиз жок, бирок ошол өзүнүн тармагында гана угасыз. Дагы эки суроо андан кийин жооп. Сиз дагы берип калдыңыз окшойт, кечиресиз азыр. Алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатух. Катуу айтып качырасыз аларды. Болбойт, катуулук болбойт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга аят түшкөн. Жок, сиз ойлошуңуз мүмкүн, катуу айтсам булар окуп калат деп. Жок. Тагдырында болсо окуйт. Бирок тагдырдагы нерсени жумшактык менен жетиш керек. Бир, идфа биллати хия ахсан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Уду иля сабил роббика бил хикмати вал мауизатил хасана." Данышмандуулук керек, анан жакшы насаат керек дейт. Жакшы насаат ошо корстук эмес. Туугандарга туугандык экеси акы бар да. Бул бир, анан экинчиси, мен ойлойм, иш жүзүндө сиз жардам берип, үлгү болуп, алыш бериш, кыргыздык эмне алыш бериш менен жакындайт же ошо менен алыстайт. Алыш бериш максаты ошондой эле. Алыш бериште гана бекемделет же алыстайт. Ошо маселеде бекем туруп, кызматына туруп койсоңуз, ойлойм, сиздин сөзүңүздү сыйлайт. Сөзүңүз сыйлана тургандай кызмат өтөңүз, андан кийин ал сиздин сөзүңүздү угат иншалла. Эки суроого кезек берели, сиздики. Алейкум ассалам. Жай баракат сонун маңдай теске отуруп сабак болуп атат. Байкап атасыздарбы? Это называется прекрасная аура, да? Сиздер жакшысыздар да? Кредит маселеси боюнча эле да. Биздин менибиз бүгүн эле чалдылар. Өзү иштебейт биздечи, анан справка берсең кредит алат дегем депчи. Мен ага айтып түшүндүрдүк, ушундай кредит араган болбойт десем, ошого муктаж болуп атабыз депчи. Эмне экен? Эмне алышат экен эгер сыр болбосочу? Уна алган дейт да. Өзүнөбү? Жок, болбой калат. Анан айттым да, ушундай десем, бериңизчи деп. Анан мен айла жок ошо эме өзү иштебейт аяктачы. Ушундай иштеп берип атабыз да. Бербеңиз, кайтарыңыз. Экесе күнөөгө баткан болосуз. Бири сүткорлук, эми туугандар катуу турган учур болот. Да, мага керек болсо ошол мындай бир атайын мамлекеттик кызматты иштеген адамдар айтып атпайбы? Биз жумага барып калсак, кээ бир молдолор акыйкатты айлантып, того терин чубаксызды айтпай, айлантып кетип атат деп. Маселен, того терин эле айталы, кредит бир күнөө болот, экинчиси жалгандан справка берип атасыз, сиз иштейт деп. Сиз экесе чоң күнөөкөр болосуз. Болбойт. Иниңизге айтыңыз, иним насыядан нак жакшы. Бир жыл аракет кылсынчы, ошо унааны мындай деле алат, жарым баасы чыгып калат. Бир жыл чыдасын, бул унаа көзүнө көрүнүп калганда болгону. Бир жыл чыдасын, бир жылдын ичинде мына президент деле айтып атат, башкалар электрокар келип калса, айдаганда билинбейт деле экен да алчы. Зуулдап калат, башка болот. Чыдап турсун, жакшы машина унаалар келип калат, анан жарымын төлөп, жарымын анан жумушун таап алат. Ошон үчүн бир жыл ичинде ал жумушка орношсун. Биринчиден, эртең ошол машинеден иштеп акча таап алабы же кырсыкка кагылабы, бул белгисиз. Арамдыгы жакшылык алып барбайт. Жашоосун алдабай баштасын, жумуш тапсын. Бизде Кыргызстанда жумушту сураштырсам көп экен. Жаны кыйналат экен, бирок чыдаса болот. Мына азыр курулуш жааты бар. Бирок биз 10 жыл мурун артка карайлы. Көн талаалар турат экен. Эми азыр кыш келип калды го, бирок парник бар, башка бар. Ошону терип таштаса болот экен.
Анан эркек башы менен аялын камсыздап иштей албайм дегендер уялыш керек да. Энеңизге жакшы жумуш таап бериңиз кайра. Азыр башка адамдар неметели. Sizden Allah razı olsun. Siz Amin. Açıklarınızı hazır olur. Ошол аз убакыт ичинде bizde ilimge tandırdınız. Allah razı olsun bir tuğanım. Men hazırkı учурда arab tilini özдөштүргүм келип атат. Канча күндөн бери ойлонуп жүрөм. Ооба. Куранды түшүнүп окугум. Туура эле. Siz айтканыңыз башка, түшүнүп окугум башка себеп. Туура. Бирок бир четинен да коркуп атам. Себеби дүйнө бар, бала чака деген бар. Анан бизге мындай бир адам ою келе берет. Как будто биз аркылуу рызкы ата-энемизге, бала чакабызга кетет. Анан мен корккон себебим мен баштап алып, аягына чыга албай, кайра оокатты неметип ошентип кандай кылсам деп кеңешиңизди. Бир тууганым сизге сонун болгон окуя менен жооп берейин. Туркияда госкызматта, мамлекеттик кызматта иштеген адам, милиция кызматкери экен, бирок ошол канча 2-3 жылда Куранды толук жаттап бүткөн да. Кантип жаттап бүткөн. Жамаатка эң алгач болуп кирет экен 5 мал намазга. Анан эң акыркы болуп чыгат экен. Ошол аралыкта Куран жаттачу экен да, элестетиңиз. Эң алгачкылардан болуп кирип, эң акыркылардан болуп чыгып, убакыт тапса болот. Европа азыр канчалык оор жумуш болбосун, өздөрүн өнүктүрүүгө сөзсүз 20 мүнөт болсо дагы булар тайм менеджментти, убакытты туура пайдаланып атат булар. Биз жана айттык го хадисте, Бухари Муслимде, эки неамат жакшылык бар, адамдар кадырына жетпейт. Бош убакыт менен ден соолук. Ошол бош убакытты ажыратыш керек. Сиз жетесиз. Жашооңузга да жетет, сонун иштейсиз. Анан илимге да жетет. Аптасында реалдуу сунуш жок дегенде 3 күн ажыратыңыз, 3 күн бир 2 сааттан ажыратыңыз. Ошол 2 сааттан 6 сааттан бир отуруп сонун жетишесиз. Болгону туруктуулук керек. Суранышым кыялым бар эле, качандан чоң оюп неметип уянгандан кийин пайда болду. Туура эле. Келечекте мен барлык өзүм кандай элестетем, Кудай таалам канча өмүр берсе, бир чоң үй салып, ошол үйдө Кыргызстандагы бак жетимдерди кичинекейден баштап багып, өзүм балдарыма сырткары канча бала берсе, ошол сырткардан сырткарда ушунча баланы багып, акыл эстүү кылып, илим берип, тамак ашын кылып, окуу жайга киргизип, татыктуу мусулмандар катарына коштум деген тилегим бар. Илимдилерден дуа алдык, уста шу жагына бир дуа кылып койсоң. Сөзсүз. Ойго салган ойду Аллах болбой турган болсо, Али радыйаллаху анху сөзү бар. Ишке ашпай турган ойду Алла жүрөккө салбайт дейт. Алла анда эмнеге анда жакшы ойлар кылбайт, чыгынбайт болгон ошого. Бирок ишке ашпай турган ойду көкүрөккө салбайт экен да. Аллах берип атат го ал ойдучу, Алла эмне? Алдайбы бизди мындай? Алла алдабайт ал. Болгону жакшы ой келгенде адам ою багыш керек экен, ошонун аркасынан ойлонуш керек экен. Эгерде адам маани бербей койсо, ал конок, мени жакшы каршы албады деп экинчи жакшы ой келбейт. Ой багыш керек, ошого даярдык кылып, дуа кылып суранып туруш керек. Мен дуа кылам азыр сизге. Акыркы бир суроого кезек берели сол тараптан. Сол тарап былк этпей атасыздар, бирөөңүздөр былк этип коюңуздар. Анан дуа кылабыз. Калыс, жана калпагың ичиң ачышпай эле десең деле жооп берип кое берем да, мисалычы. Ичим ачышпайт иншалла. Жакшы адам башына кетип атат. О, өтө сонун. Аралашыш милдет болот. Теңирчиликке аралашып атат. Мусулмандар жакшы мамлекеттин идеологиясын чагылта турган, баардыгын эле бакшы кылып, сыйын тибип, бир шаманизм сыйкырчы келип куткарып келбей тургандай кылып, мыкты кылып, кайнене менен беркини Европаныкындай кылып, жаакташтырып феминизмди эмес, мусулманчылыкты, кыргыз жыттанган мусулманчылыкты тарта турган бизге керек. Мен ойлойм, сиз жетиштүү жооп алдыңыз деп. Бул милдет, бул азыркы замандын милдети бул учур. Анткени көп адам кино менен эсептешет. Анан биз да сыртка чыкканда бир сар эсеп салып коебуз, Кыргызстанда кино жаатында да өнүгүү кандай болуп атат деп. Бир өтө катуу мындай болуп барат деле, азыр кайра бери тартылып жакшы келе атат. Ошондой жакшы кинолор керек бизге. Анткени көп адамдын эмесин ошол аркылуу да алып келесиз. Амин. Бир тууганым, сизге сөз бердик. Биринчиден ниетиңизге жеткизсин. Кудай мүмкүн эмес ойду жүрөккө салбайт экен.
Кыргызстандын 7 областында 7 филиал ачылсын, ошо жетимдерди багып, камсыздап, окуп кете турган. Аллахым сизге ошого түздөн түз себепкер кылсын. Жаныңызга жакшы чөйрө насип кылсын. Иншалла сизден чыгат, бычакка сап болосу, элибиздин керегине жарайсыз. Анан туугандар, ушул күндөрү ынтымактыктап, бөлүнүп жарылбай, Кудайым буйрса жакшы бир жышаананы Кудайдан сезип, бекем ыйман сурап, ден соолук сурап, өлкөбүздүн өсүшүн сурап, анан дүйнөдө кордук көрүп аткандарга дагы бир жардам тилеп коелу, анткени аларга да Кудай Таалам жакшы күндөрдү насип кылсын. Алар балдар, негизи балдар, жаш балдар жакшы күндөрдү өткөзүү алардын акысы да. Ошол ар бир жаш бала жакшы күндөрдү өткөзсүн. Анан бул бөлүнүү эмес, биздин Кыргызстаныбызда да көп улут жашайт, ошол баардыгы анан өзгөчө биздин кыздар ыйлап калбасын. Ошол жигиттер, эгерде сиз биз аркылуу кыргыздын кызы ыйлап кала турган болсо, кыяматта ар бир көз жаш үчүн экөөбүз жооп берип калабыз. Ар бир көз жаш үчүн. Ошон үчүн баардык биздеги жашап жаткан мусулмандардын, улуттардын өзгөчө биздин кыздарыбыздын көз жаштары, мен ойлойм, сүйүнүч менен гана агылса, анда биз бактылуу эл, бактылуу коом болобуз иншалла. Бирахматика, рахман рахим.